идеянын тегерегинде иштечи. А мен ошону аткарган ишке ашырчумун да. Максымды рынок алып чыкпайлы, ушуну сатып көрбөйлүбү деп. Таш аргымакты минип алып, сиздин кыялданганыңыз. Кыял менен жашап атса өмүр өзү жашоо кызыксыз. Атанын байлыгына манчыркап кызыгып тентекти кылган балдар эмес. Жокчулук же сындырат, же бышырат депчи. Татаал жашоо адамды күчтүү кылат. Соцсетти карай эмне болуп атат? Жашоо эмне болуп атат ай? Намысты жыйыштырып туруп иштеш керек да туурабы? Жалпы төшөккө качан жатабыз деп жүргөнбүз да. Силер ошо башыңарды иштетпейли койгула. Силер үчүн өкмөт, социализм, коммунисттер. Агамдын идеясын ишке ашырууга малай болсом да уялбайм деп айттыңыз да. Билим экинчи орунда турат. Биринчи ата энеден алган тарбия. Табылды агай жок болсо, Жумадил Эгембердиев ким болмок эле? Бозо сатпайт, жарман сатчы эмес го, уят. Каяктагы мени баштадыңар. Өкмөттүн дипломуңар бар. Тууганизм, тайкежен, балдыз, күйөө бала, кудасын коюп туруп, сонду. Болбойт. Өлүмдөн коркосузбу? Бир кышта 3 жолу квартирадан чыгып 3 жолу кирдик кайра. Панты, бүтүлөп панты. Сразу эле баары эле тез эле 1-2 жылдын ичинде байып кетсе болот атпайбы? Эң негизи байлык сенин могу жериңде. Өзүңүздү киммин деп эсептейсиз? Ты никто. Тиги бирөөлөр айткандай. Ты никто. 20 саат иштечү багыш. Ошентип 8 жыл катары мен иштеди. Өмүрүңүздө канча жолу алданып калдыңыз? Акча же не решает же. Адам болуу кыйын да. Байбичеси менен токолу менен 3 комнатта землянкада жашаган жөнүндө мен жазып атам ошо китепке. Табылды айкем экөөбүздүн бала кезден баштап баш үстөн өткөн жашоо жөнүндө шоро тууралуу, шорого байланыштуу эл билген информация, кабар. Бул только внешняя обертка, сыртынан эле. Ассаламу алейкум, урматтуу Маек YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде бир сонун конок. Кара Булак эко-резорттун жаратманы, Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана жакында эле Кудай буйруса агайыбыздын бир сонун китеби чыкты, Жаратман аттуу. Бүгүн бизде конокто ишкер Жумадил Эгембердиев агайыбыз. Кандайсыз агай? Ден соолук иштериңиз? Жакшы, рахмат. Китебиңиздин чыгышы менен куттуктайбыз. Тушоңуз сонун кезилиптир. Китеп бир дем менен окула турган китеп болуптур. Китеп жазуу идеясына келсек да, бул кайдан чыкты, эмне болуп жазып калдыңыз? Ушуга токтолуп өтсөңүз. Эми бул Жаратман китеби мемуар. Бул биздин Табылды айкем экөөбүздүн бала кезден баштап, атабыздан, ата энебизден баштап баш үстөн өткөн жашоо жөнүндө. Анан ушу биз кантип бүгүн ушундай ишкер болуп калдык. Килейген Шоро компаниясынын түзгөнүнө уже 34 жыл болуп калды. Ошол мемуар бала кезден баштап ушуну акыбат кылдым да. Ичинде 4 доор бар, ар кайсы доор. Шоронун өзүнүн кандай түзүлүшүнө дагы жете элекмин. Дагы экинчи, үчүнчү китеп болот, уланысы болот да. Ошол үчүн жазылды мемуар, эскерүү. Эң сонун чыдамсыздык менен күтөбүз. Анан мен китепти окуп чыкканда, баягы мен кантип китеп жазайын, агам болгондо аябай сонун баяндап берет эле деп жазгандарыңыз бар да. Анан өзүңүз айткандай китеп жазуу оңой иш эмес да. Анан ушул китепке белсенип, мындай акыркы чечим бир жерден бирөө себепкерби же бир нерсе себеп болуп чыгат да. Ошол китепти баш отуңуз менен кирип жазганга эмне себеп болду дейм да. Башка иш тишсе байтал жорго болот деген кыргыздын кеби бар го. Анысың арындай бул китеп жазуу маселеси Табылды айкемдин жумушу эле да, негизи эле башынан эле. Себеби ал китепти көп окучу, публистика жазчу убагында, статьялар жазчу, ушул саясатта болуп жүргөн да. А мен болсо баягы исполнительный кара жумушта. Экөөбүз ушундай, экөөбүздүн жумушубуз башынан эле бала кезден эле белгиленген да. Ал болсо ошо негизги стратегиялык идеянын тегерегинде иштечи. А мен ошону аткарган ишке ашырчумун да. Ошентип анан Табылды айкем быйыл мына 10 жылдан ашып калды. Бул дүйнөдөн өтүп кетпедиби? Өмүр кыска деген шу да. Анан арты кайрылуу болсун. Анан ошо менен ал киши өтүп кеткенден кийин мен ойлоп атам да, бул китеп жазылбай калды. Ал ана жазам деп жүрүп, бизнес деп жүрүп, анан жана Супара деп жүрүп, акыркы жылдары ошол Супара, анан Супара 2 деп ошо менен анан бүттү да. Анан мен ошо менен ойлоп жүрдүм, эми Табылды айкем жазчу эле, мен кантип жазам эми? Бирок материал бар да, жазыш керек да. Азыркы эл журт билген информация бул внешний обертка деп койсок болот да. Шоро тууралуу, шорого байланыштуу эл билген информация, кабар. Бул только внешняя обертка, сыртынан эле
билишет да ички көшөгөнүн ар жагында болуп аткан биз кантип ушуга келдик деген нерселерди элдер билбейт. Мен ошону жазайын дедим да. Китептин негизи максаты ошол. Анан ошо мен анан жүрдүм ойлонуп. Мага аябай кыйынга турду да. Ойлонуп жүрдүм. 5-6 жыл ойнодум. 6-7 жыл ойлонуп анан акыркы могу 3 жыл 4 жылдан кийин деги эле мен информация турат, кабар турат, эмне жөнүндө жазган турат. Анан мен жаза аламбы, жаза албайбы деп анан ушуга келдим да. Анан кой жазып көрөйүнчү деп анан бир макаланы жаздым. Жөнөкөй эле макаланы жаздым. Жазып анан жубайыма көргөздүм. Анан дагы бир тааныш бир эки досума көргөздүм. Ой, сонун экен ай. Сонун экен дейт да. Сонун экен дейт. Анан өзүм кичине кубанып калдым. Значит, получается, болот турбайбы? Деп ошо менен мотивация пайда болду. Ошентип отуруп анан кийин койдуп анан кийин жаза баштадым кичинеден. Болсо болбосо деп эле. Бирок эч кимге мен башка көргөзбөйм. Бир чет уялам, тартынам. Баягы ушундай да бизде. Анан ошо менен отуруп анан кийин 3 жыл жүрүп анан 4 жыл жүрүп анан кийин чогулттум, жазып улам. Ар кайсы тармактагы нерселерди жаздым. Киши окуй турган, окубай турган, короче, саясаттар, горячий точкадагы баягы эмелердин баарын иш кылып, көзүм эмне көрүнүп атса, кулагым эмне угуп атса, баардык тармактарды жаза баштадым да. Анан бул китепте только саясат жок, анын баарын катып койгом, сандыкта турат. Билесиңер да, себеби анын азыр эч кимге пайдасы жок. Ошо менен анан жанагы мемуар тууралуу жазып, быйыл китеп чыгардым. Анан бул жерден жанагы Олжобай Шакир деген жазуучу бар, адабиятчы, акын. Ошол да түрткү болду да. Ошол Жумаке, мен адабий көркөм эмесин мен жазап берейин, көркөм редакторун. Жазбайсызбы, сиздин жазгандарыңыз чет-четинен окудум эле. Деп анан кийин макулдап анан кийин анан экөөбүз баштап анан былтыр октябрда презентация кылбадымбы? Биринчи китебим бул. Ошо менен ушуну жазып калдым, анан жазса болот экен. Анан азыр менде кадимкидей мотивация пайда болду, кызыгуу пайда болду. Эң сонун мен дагы бир сүйүнгөн себеби бул сиз кыргызсыз да. Анан кийин ушул Кыргызстанда ушундай сонун эмгекти жаратып, анан ошол жөнүндө баяндап айтып берген. Эми биз моюнга алышыбыз керек да. Бедный папа, богатый папа, каякта бир эмелердин баарын окуп жүргөнбүз да. Анан өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө керек, өзүбүз толук түшүнгөн мындай китеп жок эле да. Ошол себептен сизге ыраазычылык билдирем. Анан китепти окуп жатып эле ушу башында Таш аргымакка аябай көңүлүм бурулду да. Ошол кезде баягы Таш аргымакты минип алып, сиздин кыялданганыңыз, ошол кыялдарга жеткенге талпынганыңызды элестеттим да. Суроо мындай болот да, азыр сизде Таш аргымак сыяктуу бир барбы кыялыңыз? Азыркы учурда кыялданып жаткан же бул жаш өткөн сайын кыял адамда жок болуп калабы же кичирейип кетеби, кандай болот? Ушул жөнүндө суроо бергим келип атат да. Таш аргымак менин кичинекей бала кезимде мени бала кылган ошол Таш аргымак болчу. Ошол дагы бүгүнкүгө чейин мени артымда такай жүрөт. Бирок ар бир этапта адамдын кыялы болуш керек. Бүгүнкү менин кыялым, допустим, ал Таш аргымактан башкача армияланат. Башкача приоритет, башкача максаттар. Ал менин балалык кезим. Мен балалык кезиме кайтып келем такай. Кайтып келген ошол менин ташым мени күтүп турат. суктандырат, кубат берет. Баягы эмнени эстесе болот дегендей, ошол Таш аргымагым менин бала кезде мага күч берген, энергия берген, мени күндөшү эриктирбеген, зериктирбеген, мага сабак берген, мага дух берген, рух берген ошол мен ташым эле да. Мен ошо менен ойнодум да. Кечке ошол менен. Ал кезде оюнчук жок, бүгүнкүдөй театр, кино, мультфильм деген жок, телевизор деген жок, эчтеке жок. Ошол таш анан козулактардан башка. А бүгүнкү күндө албетте кыял менен жашап атса өмүр өзү жашоо кызыксыз. Кыял качан бүтөт, өмүр ошо күнү бүтөт. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн менин бүгүн кыялдарым бар, жакшы кыялдарым бар. Эми ал кыялдар жөнүндө сиз азыр бүгүн сурабаңыз, эмне кыял бар деп. Бул өзү купуя болот. Ишке ашканда жазып Ишке ашканда результат бергенде анан кийин көргөзүш керек. А так жүрөбүз. Сүктөр менен тиги алек болуп коюп, томпошкалар менен. Андан кийинки мага таасир эткени атаңыздын тер болгон жыты, жана топустан суу алып бергени.
Бул азыр сизге эстегенде кандай күч кубат берет? Бул биринчи суроом болсун. Анан экинчи суроом, сиз уулдарыңызга кандай жыт калтырдыңыз, кандай ошо атаңыздын бир унутулгусундай сезимдерди калтыра алдыңыз деген суроо болуп атат да. Эми атамдын ошол кезде жана топу менен үйүбүздүн ошол жанагы землянканын астында бир 50 метр эле ылдыйта булак болор эле. Ошол булакта малды да сугарчубуз. Анан ошол булак кышында көп болуп турар эле. Анан ошол жерден атам бизди анан топусун алып туруп, анан башында тебетай бар да. Тебетайдын жери коюп, анан топусун алып, анан монтип туруп, анан кийин ал убакта табак деле жок да. Табак кайда, чөйчөк кайда. Ал үйдөгү өзүбүздүн тамак ичкен эле бир 4-5 табак бар, чөйчөгү. Анан ошондон топусу менен сузуп берер эле да. Ошону табык экөөбүз анан ичибиз кадимки монтип. Кармап мынтип өзү ичирет. Анан мынтип ичебиз, мынтип карап атамды. Ошону карап, анан кийин бизди карап, анан кийин отурат. Мына менин балдарым. Биз тиги 50ге чыккандагы балдарбыз да. Ойлосоңор, бул атамдын экинчи айылынан биз төрөлгөн балдарбыз. Ал китепте жазылган, эми аны китеп сүйүүчүлөр окушун, баарын айта бербейли. Анан ошондон улам анан бул маңдай чеке тер менен оокатыңарды кыл деген таризде жасалган мамиле да, баланын, атанын балага болгон сүйүүсү. Ошол тарбиясы. Ошол бүгүнкүгө чейин ошол андай жок да. Ошого чейин мен ошол бүгүнкүгө чейин ошол суу атамдын тер жутушуга чейин жыттанат да. Атамдын бизге болгон мамилеси, күйүтү деп да койсок болот. Келечеги шыгылып максаты ушу балдарым чоңойсо, ушулар бир өздөрүнчө оокат кылып кетсе менин. Ана бүгүнкү күндө балдар жөнүндө айтып атасың, балдар жөнүндө мен эмне деп тарбия берем? Балдарга мен мындай насаат окубайм. Баскан турган менен ата-эне тарбия берет. Баскан турган баскан турганың менен поступок деп коет. Кылган ишиң менен, жүргөн жасаган жумушуң менен коомго мамиле, мындай адамзатка, коомчулукка болгон мамилең менен бул чоң тарбия. Жанагы кысыл камчы кылыбынан жаат тур, стенкага тур, эңкей тоңкойду, анан алдай тарбияны биз бербейбиз андай. Балдарым ушундай болуп чоңойду, адептүү балдар чоңойду, адептүү болуп, самостоятельный. Өзүнүн жумушуна, тагдырына өздөрү жооп бере турган балдарды тарбияладым. Атанын тиги байлыгына манчыркап, кызыгып, тентектик кылган балдар эмес. Мен айтам, атанын дүнүйөсү, оокаты сага дүнүйө болбойт. Өзүңөр таап жегиле, өзүңөр түскүлө деген таризде тарбиялайм. Эми ата-эне баланы өстүрөт, тарбиялайт, окутат, чокутат, үйлөнтөт, жайлатат, үйүн салып берет. Болду, андан ар жагын өзүңөр кыргыла. Өзүңөрдүн далалетиңерге жараша, аракетиңерге жараша, мээнетиңерге жараша ошондой жашоо, ошого жараша болот. Так что ошода матадан калган дүнүйө балага оокат болбойт деген ошондой. Ал себеби жанагы философия. Биз жанагындай дееспособный адамдарды тарбиялашыбыз керек, балдарды өзүнө өзү оокат кылып кете турган. Представьте, 40-ка чыккан эле атасын аңдып отурса, кандай тарбия болбойт да. Китебиңизде айтасыз да, жокчулук же сындырат, же бышырат депчи. Сизди ошол сиз өзүңүз сынбаш үчүн сизге эмнелер күч кубат берди? Эми айтасыз да, ал убакта көп эле кыйынчылык жашоо болгон, китептен окуганда сиздер дагы жокчулук эле жашоодо чоңойгон экенсиздер. Ошол убакта эми көп адам сынып калат. Анан сиздер бышып мындай жеткилгенге эмне күч кубат берди? Негизи адамдычы турмуш тарбиялайт да. Адам турмуштан тарбия албасачы, ал анда бир кедейди байкуш бир баары буга чыдабайт. Жокчулук, жетишпеген татаал жашоо адамды күчтүү кылат. Бирок бул характер деген нерсе бар бул жакта. Дукташ бояк характер. Адамдын тутуму тереңинде. Ошого жараша болот да. Баары эле чыдабайт. Ооба да. Көбүрөөк сынып кетет, сынат. Суицидке барат. Мен бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, модный. Духу түшөт. Бүттү, вечный. Кембагал болот. Айдама. Бизге окшогон жаратман кичине жанагы көрөнгөсү бар адамдарга
жок деген бул керек нерсе да. Барган сайын курчуйт да. Кыргыз баягы эметкен эмне деп коет тиги түгөнгөн сайын түтөгөн деген эме барга. Ооба. Бул баарына эле тиешелүү эмес. Мм. Баарына эле тиешелүү эмес. Ооба. Ошон үчүн жок бизди адам кылды. Эгерде атам бир совхоздун директору болуп калганда, бир ошо кена партократ болуп калганда, партийный бир босс болуп калганда, Ооба. Кудай билет биз башкача болуп калмакбыз. Галдирбей болуп калмакбыз, мындайча айтканда. Ооба. Жатып ичер томаяк айланмакбыз. Мүмкүн. Себеби бузатты адамды. А жанагы жок бизди тарбиялады. Такай жетчү эмес да. Ошол жокчулук жылдарда да сизге бирөө бир байлык сунуштаса, бирок туура эмес жол менен да макул болот белеңиз. Жок, андай биз башынан эле биз андайга көнгөн эмеспиз. Аны көрүп жүрбөйлү эми биз эми Жашоодо көп да жашоодо көп да мына жаныбызда эле жүрдү да, Жора Жолдош деген эми тааныш деген толтура 91% ошого ошака болуп кетет. 91%. 99 десем да болот. 1% кетпейт ал жака. 1%. 1%. Эми даже андан аз. Бүгүн көрүп атпайсың. Бүгүн көрүп атпайсың жашоодо мынакей. Бүгүн алыс барып келген жок мында. Соцсетти карай эмне болуп атат. Жашоо эмне болуп атат ай. Не деген ушундай тиги деген лакап бар. Ишенген кожом сен болсоң анан ошондой. Эң аз процент ошого туруштук бере алат. Мына ошолор. Демек макул болбойт. Калганы жанагындай мындай айдама. Биягына бияка, бияган бияка. Ал жанагы баалуулукту алмаштырып алган адамдар ошондой болот. Баалуулук. Байлык бийликке өзүнүн адамдык намысын алмаштырып берет бателе. Алмаштырып берет. Эми ал көрүнүп эле турат да, күнүмдүк жашады, күндө көрөсүң. Ошол 10 жыл мурун деле ошо болгон. Мен 60 мына 70 жыл дагы эле ошондой болгон. Биз ошондой эле келе да, биз постсоветский пространстводагы адамдарбыз, биз ошонун тиги продуктларыбыз. Эми чүт мындай тиги базар экономикасы оомуш болуп атат, обой эле кайра эле ошентип эле келе атабыз биз. Түшүндүңбү? Баалуулук. Жашоо кысып салганда намысты жыйыштырып туруп иштеш керек да туурабы? Суроом, сизге эң чоң сабак берген кайсы жумушуңуз болду? Такси айдаганбы же базарга чыкканыңызбы же андан башка кайсы жумуш? Эң чоң сабак болгон жанагы биз перестройка башталгандан коммунизм режимден эмеге өтпөдүкпү? Мына ошол ветер перемен деп коет. Мына ошол бизди да бир жолу ойготту. Значит, надежда бар экен. Бул коммунизмдин эмеси качан бүтөт? Жана коммунизмдин общий жалпы төшөккө качан жатабыз деп жүргөнбүз да. Айтпады беле? Силер ошо башыңарды иштетпей эле койгула. Силер үчүн өкмөт, социализм, коммунисттер силер үчүн баарын чечет, ошо башыңарды иштетпегиле. Баарын жаап койгула. Всё. Биз силер үчүн иштейбиз. Анан күтүп жүрдүк да качан. Мына ошондон жандануу пайда болду да. Ошондо барып анан жанагы идея, жарма жасайлы деген идея ошондо келди да. Мына бул трансформация болду. Ошо региондо трансформация болду. Бирок бизге окшогон жаратмандар аз эле. Ичине калганы жанагы эле даяр оокатты күтүп эле, даяр сарайдын баарын талкалап, даяр кашардын баарын талкалап, даяр завод фабриканы талкалап, бүтүп мына бүгүн аягына чейин бүгүн келет ошонун. Ошонун ээлери бүгүн аягына чейин улап, бүгүн аягына ошолор келе атат. А бизге окшогондор жанагындай уят, намыс, өз ак эмгек маңдай чекеттериңден атамдын топусунун немеси бага берип атат да, сигнал берет. Эй, балдарым, силер таза эмгек, өзүңөрдүн таза эмгегиңер менен гана эмгек кылышыңар керек. Мындай даяр оокатка көнбөгүлө, барбагыла андайга. Деп ошондо биз ошондо эле ошондой болчубуз. Башынан эле. Аны баары эле билет. Биз ошол формация болду, биз ошол формировать этти. Биз оң жака да, сол жака да ырыткан жок, биз ошол өзүбүздүн жанагы баалуулук менен келдик. Ошонун результаты. Мындайча айтканда, эгемендик сиздерге чоң таасирин бериптир да? Конечно. Анан мен ошо китепти окуп атып, кээ бирки жерлеринен ушундай суроо пайда болду да. Ошол эгемендикке кайгырган адамдар да болду эле ошол убакта. Конечно, бүгүнкү чейин кайгырып атпайбыз. Ой, союзубуз эле жакшы эле, бекер окутчу эле, бекер больница эле, анан бекер тамак берчү эле, анан дегенби деп. Ошо бүгүн деле ыйлап отурбайбы. Эркиндиктин кадыры баркын эч ким дагы түшүнө элек, көбү түшүнө элек.
Эркиндик эмне экенин. Эркиндик деген мына могу независимый тиги өлкө албадыкпы, эгемендүү өлкө. Ооба. Бул өлкөлүк масштабта алганда эң сонунда өзүчө мамлекет болдук да. Бирок өлкөнүн ичинен ар бир адамдын эркиндиги да керек да. Ансыз эгемендүү өлкө болбойт. Ошону эле ар ким эгемендүү болуп албасачы, эркин боло албаса, эркин сөзүн айта албаса, эркин оюн айта албаса, өзүн ким экенин тактай албаса, өзүнүн тиги баалуулугун биле албаса, өзүнүн максатын биле албаса, анда ошол өлкө элдер ошондой болсо анан кийин эркин эгемен мамлекет болот. Себеби ар бир жаран эркин ойлоно алат. Ошентип анан мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошулат да. Анан кызыл камчы орунчубай отурсак, ал эгемендүү мамлекет эмес ал. Ал бир байкуштар да. Ооба, анан жанагы сөз чын экен анда, биз эркиндикке даяр болбой туруп эркиндикти алып калып Бизге жөн эле асмандан түштү Түшүп эркиндик. калды. Асмандан эле түшө калды, бекер эле келди. Ошон үчүн бүгүн биз кадыр баркын билбей жүрөбүз. Бул эркиндикти алыш үчүн билесиңер тетиги Западтагы биз урушуп аткан Западтар 100 жылдап согушкан. 100 жылдап, 200 жылдап согушуп, анан айлалар кетип чарчап, анан кийин кантип анан формада мамлекетти өнүктүрүш керек, эмне деген управление керек, госуправление кантип, анан кийин барып анан 100 жылдап барып анан кийин акылдуу болуп анан өнүккөн мамлекеттер пайда болуп атат да бүгүн. Жанагы либералдарды биз талкалап атпайбы, урушуп атпайбы, аларды карабагыла, укпагыла аларды, эл бузарлар депчи. Вот. Ошентип анан экономика өнүгүп атат да. Экономика жөнүндө айтып атам мен. Жана Европанын, Западтын жанагы үй бүлөлүк институттарын кабыл албай эле коелу, бизге ал жарашпайт. Кээ бир баалуулуктар бар, биз кабыл албай эле коелу. Бирок экономиканы жакшы ошону түзгөндү ошол жанагы Западтан, жанагы өнүккөн өлкөлөрдөн алышыбыз керек да. Велосипедти ойлонуп кереги жок. Велосипедти уже тээп жүрүшөт. Ошону биз алып тебели. Мага аябай таасир этти ушул жерчи агай. Окуп берейин. Агамдын идеясын ишке ашырууга малай болсом да уялбайм деп айттыңыз да. Ооба да. Бул эмне деген бир туугандык, эмне деген агасына ишенүү, агасын ошол экөө биргеликте ынтымакта бир иш кылуу, бири бирине ишенип. Бул азыр кандай ойлойсуз? Ушундай сиздердей бири бирине ишенүү болуш үчүн азыркы жаштар эмнелерге көңүл буруш керек? Азыр бир тууган сатып кетип аткан көрөп кейисиң да. Ата эненин тарбиясы да. Азырчы мына элдер көбү түшүнбөйт. Жанагы 2 золотой дипломчу, анан жана кандидат бир балекет наук, анан профессор Давид Түгүнчө наук. Он не помогает. Ошол медалисттерчи, 2 диплома жанагы мен айткандар. 10 кишинин башын кошуп иштете албайт. Жакшы нерсени түзө албайт. Ал өздөрүн эле жанагы кандидаттыгы бир наукаларын эле эметет алар, узкий специальностьтар. Бул жерде задача башкада туруп атат да. Бир масштабный нерсени жасаш керек да. Масштабный жакшы продукт жасаш керек. Элди мындай туура башкарыш керек дегендей. Вот. Бу жерде баалуулук ата энеден калган. Ошон үчүн жанагы билим экинчи орунда турат. Билим жанагы анан баатыр, саатыр, анан кийин эл баатыры деп атпайбы, жанагы эмелечи бизге наамдар көп толтурак, алар экинчи. Биринчи ата энеден алган тарбия. Жакшы тарбия жөнүндө кеп жүрүп атат. Ошол тарбия болбособу, жана билимиң не помогает. Не помогает билимиң. Ошон үчүн ата энеден алган тарбия. Биз ошол фундамент болуп берди бизге. Аганы көрүп ийнеси өт деген макап бар. Ийниси бардын ырысы бар. Мына экөө иштейт. Экөө иштеп анан шорону шоро кылган ошол да бизде. Анан орто жолдон дагы бузабыз деген кишилер болот. Толтурайм ал. Ошондой. Ошон үчүн биз бузулбай до последних дней таап албай экен, мына кеткиче биз ушуну бекем туу кармап тутуп келдик да. Анан бүгүнкү күндө баалуулуктары приоритет таптакыр өзгөрүп, бала тарбияланбай калды. Бала деген азыр ар ким өзүнчө, мына бала моого кирип кетти. Анан мунун бир пайдасы, мунун бир зыяны жөнүндө айтып атам да. Мына биз азыр могу балдар кирип кетти, өзүбүз да кирип кеттик. Бала тарбиялаган киши жок бүгүн. Бүт информация кууп, монун ичинде эле жүрөбүз. Бирок жакшы информациялар бар. Могуреки көп нерселер жеңилдеди. 1 айлык жумушуң 1 секундта чечилет.
10.000 километрин bir metrге татыбай калды. Онун пайдасы менен. Ошо менен муну биз жакшы аңдап туруп, пайдалуу жагын пайдаланып, зыян жогун биз токтотуш керек, отсекать этиш керек. Ошол аябай таң калдым да. Айырмаңыздар 2 жаш. Ооба. Анан 2 жаш айырма болуп, ошондой сиз ийкемдүү болуп, ошол сөздү айтканыңызга аябай ыраазы болуп кеттим да бир чети. Көп адамдарга ушундай бир туугандык ынтымакты Кудай берсин деп ичимен ойлонуп калдым. Анан Табылды агай жок болсо, Жумадил Эгембердиев ким болмок эле? Эми билбейм, айта албайм. Себеби ошо Кудай Таала менен бизде ушундай эр шарк акылы экөөбүздү жана атам Кудайдан тилеп жүрүп жанагы экинчи айылган себеби ошо да. Муну ошону жана ошентип мен китеп жазып атам. Биз кайдан чыктык, кайдан табылдык? Атамдын решенияси менен, атамдын биринчи байбичеси могуну ал Бердигул деп туруп, жанагы тиги двоюродный сиңдисин алып берип атат, менин төрөгөн апасы. Муну ошол жакка терең, ошол жакта муну Табылды экөөбүздүн эмне болуп пайда болгонубуздун терең ошол жактан чыгып атат. Ошол жакта, мына ошол жакка ыраазычылык айтыш керек. Мына биз до сих пор ошого биз ыраазыбыз. Анан ошол байбичеси менен токолу менен 3 на 4 комнатта землянкада жашаган жөнүндө мен жазып атам ошол китепке. Бул чоң история да, чоң дүйнө булчу. Мына кандай бирөөсү мына ошол эки улуу кичүү катындын экөөнүн ызылдашканын көргөн жок. Экөө тең менин колуман узады. Бирөө 90га чыгып узады. Мына апам болсо 3 жыл ашып калды, 95ке чыгып тиги дүйнөгө узады колубуздан. Значит, жасаган эмгектери артып, ушундай болгондон кийин үзүрүн көрүштү да. Муну шуну айтып койсо, мына бактылуу жашоо. Балдарын үзүрүн көрдү, жакшылыгын көрдү деген ушул. Эң бактылуу ата-эне баягы балдарынын бактылуу жашаганын көргөн ата-эне. Анан бир тууган менен бизнес кылуу коркунучпу же сүйүнүчпү? Коркунуч. Ошон үчүн азыркы жаштарга айтар элем. Себеби үйлөлүк, балалык менен жанагы эми бир чакан бизнес болсо, бир тандыр, лепешка цех болсо, же бир мойка машина болсо, бир 2-3 аялың менен бала бакырың иштеп жүрө берсең болот. Вопрос жок, анда суроо жок. Эгер 1000 киши иштесе, 100дөн ашык иштесе, анда жерде жанагы бул өзү кумовство болот. Кумовство, трайбализм, тууганизм, тайкежен, балдыз, күйөө бала, тайкежен ошо болбойт. Ошон үчүн бойтесь родственников, мен айтар элем да. А биз Табылды экөөбүз биз бул маселени өтө кылдаттык деңгээлде гана чечип өттүк. Бизде да бул маселелер болгон. Муну эми кийин китепке жазам мен. Биз ортобузда. Анан кийин кантип биз баштап, кимдер менен баштап, туугандарыбыздан баштап кандай проблемага биз такалганбыз, ушунун баарын китепке жазам. Азыр эми элдин убактысын алып отурбайын. Өтө чоң тема бул. Анан кийин корпоративдик управлениеге өттүк. Корпоративдик управление мынакей. Бүгүн мамлекетте ушундайга өтүш керек. Эмне корпоративдик управление деген эмне билесиз? Эмне агай? Бул стратегия. Стратегия. Ушу башкаруу маселесинде бүт стратегиялык маселелерди ордордон коюш керек. Ким турат башында, ким эмнеге жооп берет, анан дальше структура. Структура. Охранникке чейин. Бүттүң. Закон. Конституция. Анан корпоративный культура деген бар. Маданият. Көп кишини кантип иштетиш керек дегенчи. Мына ошол жерде бүт жазылган. То есть это свод всех правил. Бүт ар биринин өзүнүн эмеси жазылган да. Ким кимге баш ийет, ким кимге жооп берет, жоопкерчилиги, анан эмне иш кылыш керек. Иштей турган иши. Ошол барып иштеген, анан кийин мынанан бир компанияда гана элдер үй бүлөдөгү деп иштейт. То есть ар кимиси чоңунан баштап тетиги охранникке чейинкисин, ылдый жагына чейин баары тең бир немеге баш ийет. Принциптердин негизинде түзүлгөн да. Принциптер бар. Принцип бузулган жерде баары бузулат да. Бу жерде жанагындай тууганизм, эки дос иштебейт бу жерден. Эки дос, тууганизм, тайкежен мына бул эми. Бизнесте жана өкмөт кызматта, өкмөт ушундай бизнесте иштебейт такыр. Мунду точка коюш керек сразу эле. Биз эми мактап жатпайлыбы? Бул тиги күйөө баласын коюп туруп анан
досун коюп тур, анан кудасын коюп тур, сон деп болбойт. Кантип коет? Только конкурстун негизинде иштей турган адамдар бир критерийлери бар. Ооба. Ошо керектүү критерий. Муну да элдер түшүнөлү, кыргыздар критерий эмне экенин. Бир тиги мамлекеттик кызматка конкурстун негизинде алып тур деген уктуңбу уга элексиң? Жок. Все, кумовство, трайбализм, анан мындай сенин илиш тааныш билиш жок. Кто кому когда кандай тиги эме жардам жакшылык жасаган болду. Анан бул биз анда иштебейт, тем более бизнесте. Мунун баарын өттүк бизчи. Бизде Өттүк. Мунун баарын отдельный жасам. Бул аябай чоң тема булчу. күтөбүз буюрса. Бизде мындай го, бир жаңы башчы келсе командасы менен келет да. Баарын алмаштырып салат баягы. Анан кетсе кайра кетет, ошондой болуп калып атат да. Азыр 90-жылдарга кайткым келип атат. Ошондо соода кылган уялчуңуздар, намыстанчыңыздар, ошол убакта ошондой экен, сарт ичкен, ар кандай сөздөрдү айтышкен. Анан сиздин ушул уятыңызды акча жеңдиби же мындай ишкерликке болгон жоопкерчилик, үй бүлөгө болгон жоопкерчилик жеңдиби уятыңызды? Соода кылууда. Ал жанагы Горбачевдун перестройкасы келгенде айтып атпайм биз. Биз ошондо түшүндүк. Мен да түшүндүм, Табыл да түшүндү. Айтып атпайм, да бир жолу коммунизмдин жашоо режими, образ жашоосу бүтүп атат уже. Ооба. То есть башка формация келип атат. Эмне кылышыбыз керек? Жумуш түгөндү, жумуш жок, товарлар жок, магазинде эчтеке жок, бош. Анан эмне кылабыз анан? Бала чакка бар, катын бала дегендей 2-ден 3-төн балдарың бар, жаш балдар, аялың бар, энең бар, 2 апам бар. Эмне кылыш керек? Иштеш керек. Эмне кылыш керек? Анан ошо менен тургандан кийин анан тиги идея келди, жанагы тиги 85-жылы. Табыл айтат, жука могу Максымды рынокко алып чыкпайлы, ушуну сатып көрбөйлүбү депчи. Анан сонундай. Сиздин үйүңүзгө келип ичип жүргөн. Ал менин үйүмө ичет, менин келинчегим Максымды жазайт. Анын келинчеги жазабайт, билбейт, потому балконская ана. Мен ошону жазып атам да. Ошону кийин экинчи китеп жазып атам. Ушул жерден бир ушул суроону берип кетейинби? Ушуну айтат экенсиз да? Билбейт, балконская деп сизге таарынган эмес беле? Ким? Таарынган учурлар. Табылды экен жубайы. Жок, ама эмнеге таарынат өзү ошондой болсо? Билбесең, эмнеге таарынат? Эмнеге таарынат? Анан ал факты да. Анан ошо менен менин үйүмдө тиги жасайт. Табылды келип биз үйдөн кирип ичет да, анан үйүнө барып кетип калат. Анан ошентип айтып атпайбы? Анан макулдап анан ошо менен анан кантип каерге жасайбыз деп анан тиги Арашандан бир үй алдык. Сразу, машинальный, сразу, логический. Мышление кетти да уже. Кандай деп. Анан ошол жактан эми балкондон жасайбыз, каяктан жасайсың? Атаңдан калган завод, фабрика жок болсо, туурабы? Жок да, каяктан жасайсың? Кимдин коросуна киресиң? Аренда дегенди түшүнбөйбүз андачы. Коен тетиги бир айылдан бир жерден эмне Сусамырга жасамак белем мен эми. Представь себе, Соморго барып мен жарыма жасайм. Ошол жактан ташыймбы? Жок, анан бул шаардын четиден Арашанга барып ошол жерден аны жанагы азыркы үйүмдү алып атпайлы ошондо. 4000 рубль алганбыз ошо бир жигулдун баасы. Бир 20 соток үйү бар. 20 соток жери бар. Анан ошо менен ойлонуп жүрдүк эми. Анан Табылды айтты, давай анда сен ойлон деп. Анан ал идеяны берди, мен эми ойлонуп жүрөм, эми жазаш керек деп. Ишке ашырып анан вообще мээне жетпей атат да. Вообще туман да, башта туман эми кантип муну буга чейин болгон эмес да. Жок да, болгон эмес эми, баштан өткөн эмес. Өзүң үчүн сен өзүң үчүн эле жасайт да үйдөгү келинчегичи. Мен үчүн эле жасайт алчы. Максымды 400 жасайт, бир 2 күндө түгөтөм, кайра жасайт. Бала кырымчы болду. Анан апабыз кайтса, ал вообще салкасынан кетти апабызчы. Ой, бул каяктагы эмени баштадыңар, айна кыргыз деген тиги ак сатпайт, бозо сатпайт, жарман сатчы эмес го, уят. Каяктагы эмени баштадыңар? Өкмөттүн дипломуңар бар, жогорку дипломуңар деп ушундай апабыз салкасынан кетти. Койдум, бирок биз өзүбүздүн билген ишибизди кылалы деп атабыз да. Анан ошо менен мен эми жазарын жазайбыз, кара казанга коюп жазайбыз, бир казанды коебуз. Жазайбыз, филекага алып келген ар кайсы мончонун түптөрүн сатабыз, жетпесе дагы жазайт деп жүрөм да. Анан эми кантип сатыш керек да? Жанагы расширение, масштабирование деген сразу көрдүңбү бизде, масштабирование. Эми биз бир мончонун түбүнөн сотуруп сатып алганда иш эмне? Кеңейтиш керек да, бүт шаардын баарын захват кылыш керек болуп атат да. Жадность, ушундай да, жадность ошондой. Масштабировать этиш керек, бүт таркатыш керек деген ушундай кетти ошондой элечи бизде. Койдук, анан эми кантип сатам? Кантип сатам ойлонуп жүрөм. Кантип сатам? Саткан эмени билиш керек да, саткан деген сфераны билиш керек да. Ал убакта соода менен иштеген кишини Сарт деген образ бар болчу. Сарттын чапанын кийгизип коюшкан.
Sarт бул өзбек деп түшүнчүбүз. Анан бул юктагы тиги биздин туугандарыбыз баары тең ошо сарт деп бизге ошондой түшүндүрүшчү да. ооба. Ошо менен кийин анан баягы сооданы кантип билиш керек деп анан айламга кетти. Бирок ага чейин аны күтүп жүрө бербей кыялдап элде жүрөт. Анан ошондо 2-3 ай өтүп кетет, жарым жыл өтүп кетет. Анан бир жаман жигилибиз бар экөөбүздүн, аварийный Ооба. эптеп. Аябай көп пайдасы тийип турат. Аябай. Ошондон анан эме жумуш жок. Үйдө овкат кылыш керек да. Кой таксовать этели деп анан такси кылып жазып, ошону жазып атам китепкечи. Ооба. Анан экөөбүз салмак таксовать этебиз. Күнү түн иштейбиз. Анан бир 4-5 саат иштеп бир 14-15-20 рубльге чейин таап келди. Ал убакта айлыгыбыз 100 рубль, 100-120 рубль алабыз. Анан кечинде барып бир 20-30 рубль таап келсең сонундай. Ооба. Бир эле түндөчү жыргал. Ошентип анан үйүбүз багып жүрдүк. Ошентип анан кийин бир күн анан жаман жүгүлөгө багажыма апамдын бир сандыктарын суруп алып бербейт жарыктык киши. Ой муну эмне кыласың булгайсың депчи. Ой берчи апа деп анан кийин алып алгандан кийин бир тиги лесхоздун багынан жүктөп алдым бир тиги майда төөнүн корголундай болгон грушалар эрте бышкан. Анан абрикос, майда абрикос, анан эрте бышкан алмалар. Анан кийин анан кайсы базарга барам деп жүрөм тегерен. Муаламидин базары бар эле, Ош базары бар эле ал кезде. Анан кийин тиги Орто Сай базары бар болчу. Шуларга кирейин деп уялдым аябай. Кыргыздар. Эми тааныштым, уялдым. Анан айдам кетип анан койдум тетиги көлгө жөнөдүм. Бостери тиги воскресенье базар болчу эле. Анан суббота күнү болчу да, анан кечке амал барып анан кийин кечирээк барып жатып калдым ошол жерге. Барып анан эртең менен барып анан ошол жерден орун алып ошону сатпадым анан кийин, кечке чейин саттым. Ошону сатып анан кийин ошондо түшүндүм мен соодагер экенимдичи. Жанга күч келген сатат экенсиң. Эчтекесине карабай анан кийин подходи народ, не ворованный своя город деп сайрап атам атаң көр. Аны таразамда жок, таразада алыш керек экен. Таразада опыт жок да. Аны жергимде аркача күлөктөрдү коюп, монда жарым киле тизип коюн, ошону сатып аттым. Анан бир орус кемпирлерден мында банка алып алдым, 1 литрлик банка. Ага салып майдаларын, ошентип анан монтип аттым, сатып бүтүрдүм. Аягында майдачылар калды, ошол кемпирлерге бердим. Ошентип анан кийин келатам, Далинкадан өткөндөн кийин жолдо карасам, жолдун баары эле абрикос чакка менен сатып атат. Токтоп анан балдарга алып барайчы деп карасам, чаккасы 1,5 рубль, 2 рубль ушундай эле Тей арзан да. Анан ошо кемпирлер айткан. Суночу вот Сыкульский абрикос, он тетиги Казакстан Чу деген шаар бар. Ошол жерде аябай 3 рубльден сатылат. Тим эле мында учат деген да. Сразу эсиме түштү, сразу алдым. Алып анан чөнтөгүмдө анча акча бар деп кошуп алып анан дагы жүктөп анан келдим. Байкеме табып келсем таң калат, сен каяка 2 күнүн бери каяка жүрөсүң дейт. Ал ойлоп тур мен таксовать этти, токтогулга кетти деп. Анын көргөсүм анан таң калды, буну сен эмне кайрап келдиң дейт. Чууга барабыз, мону көрдүңбү тамды. Карачы мону десем, эле күйөт, кызыл болгон, сапсары болгон эмелер. Анан макул болду, кеттик түнү менен. Мара ошентип анан башталды. Ошентип 4-5 жыл соода кылдык ошентипчи. 4-5-6 жыл, 4-5 жыл. Анан 92-жылы мына 7 жылдан кийин анан шорону баштап атабыз. Мына ошо кыскача ушундай да, бирок мунун баары эми китепте бар экен, достор, частично китепти окуш керек. Анан кийинки суроо мындай да. Ошол Казакстанда жүргөндө дагы ошол криминал, рекетчилик жөнүндө кичине жазып кетипсиз да, кыйкырчы. Бирок Казакстан жөнүндө да. Анан биздин базарларда кандай болду эле ошол убакта көрүнүш? Биздин базарда биз саткан жокпуз да, мен. Бияктан алма саткан жокмун. Кийин шорону баштаганда. Кийин шорону баштаганда албай рекеттеген жок биякта. Милициялар эле тажат. Милициялар эле жана милициялар, налоговыйлар, ошолор эле жанагы өкмөттүн кишилеричи. Жүрөт го жанагы рядовойлор келип эле тияка тур дейт, бияка тур дейт, болбойт, муну кайдан каяктан уруксат алдың эле, тияка тебет, бияка тебет. Ушинтип эле милициялар жоң койбойт да, жүзөтөт элечи. Жүзөтөт эле каныңды ичет да. Рекеттер бизде да болгон окшойт. Жок, рекеттер тиги жакта тиги алма жүктөп алып анан барасың да прицеп менен жакшы товар объем. Анан бу жерден максимум жарма сатканда рекеттер чиновникке караганда алар акылдуураак. Алар гуманныйраак. Могулар аракет кылып өзүбүздүн родной бизнесмен байкелер буга деп тийбейт, алар вообще келчү эмес. Тиги чиновниктер келе берет, алар тиги бир 2 стакан шор ичсе эле болжо аларгачы. Ушундай да. Ал эмес табылдыны тиги Уровдогу камап Первомайскийге.
Ошол жылдары. Ошол жылдары ал орун талашып акыйлашып жүрөсүң да. Жака кирме, бияка кирме деп ушинтип эле тажатат да. Анан табалдандан кийин ушат да. Сөгөт да, сен эмне кандай немесиң сен? Мен сатам муну, мен өз элимде жүрүп, мен эмне үчүн ошону сатпашым керек? Улуттук тамагыбыз. Анан тигинен кийин Керсеев анан кийин бирөөнү айтат, алып тетиңди каяктагы чыккан эме муну камагыла дейт. Камайт, анан кийин ал түшүнбөйт экен, билбейт экен аны, Эгембердиев экенин. Анан кийин тияктан айтат да, бул силер тетиги Эгембердиевди камапсыңар, ошол чоросун сатып аракы катыгып жүрсө. Кой бергиле дейт, анан кой берет. Ушинтип далайды көргөнбүз да. Мага таң калганым, сиздер эми бул үй салып баштаганыңыздарга аябай таң калдым да мен. Мындай бош турган жерге барып эле. Эми ал ошону азыр жазып атам, улан снеми жазып атам. Тетиги советский ылдый. Ооба. Ал кезде мындай да. Табалдыбай экен, мен армиядан келсем, Табалдыбай экен дагы эле тиги кайнатасынын үйүндө жүрүптүр. Жаш эле үйлөнүп алган, 1-класстан. 1-курстан үйлөнүп алган. Өлдүм, талдым, күйдүм, мындан улуу кыз жок деп элечи. Анан келсем, ушу дагы ошо кайнатасынын да үйүндө жашап жүрдү. Анан келсем, анан үйгө бардым, армиядан келип. Келип анан окумай болдум эчи. Документтерин тапшырып, ошо Табалдыбай экем жардам менен. Анан үйгө барсам, анан апам жиберди, ай, Жүкөн, эми сен келдиң чогуу, Табыка менен чогуу өзүңөрчө үй бүлө мындай түтүн чыгарып, өзүңөрчө жашагыла квартирага чыгып, деп анан кийин бир аз болгон тыйын берип, анан кийин ал убакта тыйын деле жок. Эптеп септеп эле жаш, ошонун баарын жазып атам, мен жаздым, ай, кантип окуп, эмне деген жанагы тиги кийиштен мага косун тон тигип берип, апамчы ошону тигип, ошону 2 жыл кийип жүрдүм, уянбай элечи. Жытынан. Жытынан. Анан ошентип анан квартирада жүрөбүз да. Бир кышта 3 жолу квартирадан чыгып, 3 жолу кирдик кайра. Условия жок, жөн эле кепеге аласың. Орустарда квартира, жалаң квартиралар орустарда. Только орустардан аласың да. Себеби бүт квартиранын баары орустар берилген. Үйдүн баары орустарга салынган, бүт орустар келген да биринчи бапка. Ошо да кыргыздар бактар тоодо эле жүрөт. Мал менен эле. Кыргыз бүгүн деле тоодон түшө элек. Ишенесиңби? Кыргыз бүгүн эле тоодон түшө элек. Шаарга дагы адаптация боло элекпиз. Анан ошентип анан ошонун асабынан анан табалданан ошондо эле айтар эле, ай, таңызга биз ушинтип эле орустарга кур болуп эле жүрө беребизби? Өзүбүз кыргыздар качан өзүбүзчө жер алып, мындай жер өзүбүзчө мындай түтүн чыгарып, мындай жерге ээ болбойбузбу? Өзүбүз берсе мисалы 2 сот 3 сотуктан үй салып өзүбүзчө жашсак болбойбу? Мынча ортадан сасыган эмесинде жүрө беребиз деп, ошонун уламанан кийин ошондо башталган биздерге жер захват эмесичи. Бул жана 84-жыл бул. Ой, 74-жыл, то есть 74-жыл. А захват кийин башталды 90-жылдары. 90-жылдары башталды. 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин башталды. А бул 75-жылдар бул. Мен жазып атам го. Советский ылдый түшүп тетиякта бир көлдөр бар, тетиги кожзаводдон өткөндөн кийинчи Дордойго жетпей, сол жакта. Ошол жерге ээрчитип барды табылды. Мен, ай, Жүкөн бергенсең, моякта бош жер бар, жатат депчи. Барсак эле таптап эле жатат да эле. Тегерен бар орустардын үйлөрү, 1 этажлы үйлөр, жанагы частный үйлөр. Ягын карадым, мен сонун жертим элечи. Койдуп анан кийин, ай, сонун экен, эч ким жок. Айда ошол жерге салабыз биз. Анан эртеси күрөктөрдү алып келип андан кийин казып атпайлыбы? Казып, фундаментин баарын казып. Казып коюп бүтпөй кетип анан эртеси келгенде анан эмелер келип атат. Жана квартиранер келсе угуп тур да, моякта бирөөлөр келип эле жерди казып атат. Көрсө айырды болбойт экен, ээси бар экен да. Ой, эми орал болсо кантайын, каскандычы айнен. Тетиги 2 күрөк касым, 40-50 сантиметрде касым. Суу чыгып бир убакта. Жерденчи. Анан кайра өйдө көтөйм. Суу чыгат экен. Ошо менен казып 2 комнат үйдү каскам, жакшы эле кастык. Таштарды чогултуп. Анан келип анан кийин квартирани келип, 2-3 милициясы келип, ошентип анан аерди токтотуп анан кайра көмдүрбөдү, ай. Дагы жакшы биз отургузбай болгону. Ошондо биз баштаганбыз да. Анан ошондон кийин кайра кантип кийин үй салганыбызды азыр мен жазып атам азыркы китепте. Орто сайын Акаловка деп койчу, азыркы роддом турат, жанагы туберкулезу менен онкологиясынын ортосунда. Илгери Перовдун орто сай деген көчө бар болчу, жалаң тиги ушундай үйлөр болчу. Билбейм, азыр деле барбы жокпу билбейм. Ошол жерге салганбыз, ошо интересный ошол экен. Ошондон анан биз экөөбүз 2 үйлүү болдук. Ой, ал үйдүн скандалы чоң. Мени институттан чыгарышыпты кирбей көз экземге. Декан.
ошо мага кызык болду. Ошол убактагы маселе азыр деле бүтпөптүр да. Бизде ошол уланып эле келатат да. Ошо азыр деле Социальный жаштар вопрос. бизде Азыр эле эле келатат. ошондой кылгыбыз келип кетет да кээде. Эми ошол эми ошондо 90-жылда баягы бүт элдин баары келип буяка элдин баары көчүп Отуруп келбеди. калды, Отуруп таштаган айла жок, мамлекет эмне билбей, 5 сотуктан бөлүп бербедиби? Ооба. Бөлүп берди. Муну эми ошонун асабын эми тартып атат азыр. То есть Бишкек большая деревняга айланды. Представь себе. Ооба. Айыл көчүп келип алды баардыгы кene эми бүгүнгө чейин алардын социальный маселе чечиле элек, канализация дагы эле чечиле элек. Кээ бирөөнүн суусу жетпейт бүгүн деле, көчөсү, газы дагы жете элек, жолдорун асфальттала элек, ошондон бери мына 30 жыл болду. Дагы эле. Эми бул жерлердин баары эми келечек Бишкек кандай болот? Дагы 20-30 жылдан кийин бунун баары эми жанагындай өсүш керек да. По идее жанагындай 5-6 этаж югуруун ошол жака бериш керек эле да. По идее мына убакта акчасы жок. Мамлекетте да акча жок. Болгон эми ошо деп колдон келген ошо болду да. Ошентип анан кийин келип Бишкектин тегерегине канча конуш бар азыр. Ошондон жаралган. Анын башын биз баштаганбыз. Аябай таң калдым окуп алып. Эч кимден сурабай эле барып эле. Ооба кызык да. Сиздин көмгөнүңүз окуп алып жаман жүрөгүм ооруп кайрачы. Ооба да. Настроение түшүп. Ошондой. Агай анан бир компанияны ийгиликтүү кылып турган нерсе бул эмне? Бул идеябы же өжөрлүкпү, мүнөзбү? Идеясы жашоо болбойт да. Идея деген бул багыт деген сөз да. Багыт. К чему-то надо стремиться. Анан көк жал болуш керек да. Чарчабаган, талыкпаган, ишкер болуш керек да, иштеш керек. Всегда ойлонуш керек да. Мындай эле башта эле жаттың болду, кедей болосуң. Кичине эле баштап жаттың, кедей болосуң. Демек дайыма кыймылдаш керек. Дайыма кыймыл керек да, кыймыл. Иш болуш үчүн, жакшы жашаш үчүн. Анан ден соолук жакшы болуш үчүн да кыймыл керек, жана физический кыймыл деген сөз да. Ошонун баары экөө чогуу мындай. Ден соолугуң болсо 1000 проблемаң болот. Ден соолугуң жок болсо. Ошо да идея бул ориентир да, ориентир. Эми ориентир болуш керек да. Кишиде болобу, же бир компанияда болобу, же бир райондо болобу, же мамлекетте болобу, неважно. Ориентир болуш керек да, ориентир. Ориентир болсо жаңылбайсың, ошол жака кетесиң да. Бүт баары ошол жака кетет же сен өзүңдүн үйлөрүңдүн жака кетесиң, же болбосо өзүңдүн компанияң менен. Ар бир иштеген сотрудник ошо ориентирди билет. Багыт четко. Ошол багытка жараша, ориентирге жараша анын жанагындай багыттар пайда болот. Жана стратегия, ошонун стратегияны иштелип чыгат, ошону үчүн жана миссия деген бар. Миссия. Анан жанагы баалыктар ценность деп коет. Анан жанагы ошого карата жана корпоративдик управление түзөсүң. Ошого карата корпоративдик культураны түзөсүң. Чтобы ар бир иштеген сотрудник ошо компаниядан кеткис кылыпчы. Любой киши ким менен иштебей кылбагын, бирдеме кылбагын ал сенден кеткис кылып иштеш керек да. Мына маселе ошо. Аял менен ошондой жашаш керек деңиз. Эми аял отдельный тема дейм, аял отдельный тема. Аял отдельный. Не дай бог аялың бирок ишке кириштербегин. Чыгып атасың да. И то аябай сложный вопрос да. Кийлигишпеш керек. Эми кийлигишпеш керек, желательно. Если они разделять этпесе, жалпы баалуулукту. Жалпы жерде баалуулук бар да. Ошону разделять этип, туура түшүнүш керек. Мунун аялы буга унчукпа деген болбойт андай. Болбойт. Лучше аялды аралаштырбаш керек. Аялы менен күйөөсү иштеген дагы редкий случайлар бар. Алар өзү четко разделяет жана баалуулуктарды, принциптерди бузбаш керек да. Жумушта кесиптешпиз, үйдө ошону разделять эте алса, иштесе болот. Разделять эте атпаса тозок ошо да. Тозок ошо. Ошон үчүн аялдарды билесиңер, властвующий аялдар билесиңер. Эми жамандаган болбосун, аял бийликти жакшы көрөт негизи. Любой аял жакшы көрөт бийликти. Айтып тургандай болуп турса, тияка сен жат, бияка сен жалт деп турса жыргал да. Эми аял көрбөдүк көп эле, көрдүк да. Аял дос, бир тууган, дос, ага тууган, жолдош деген болбойт. Мамлекеттик иште, бизнесте тем более болбойт. Ушуну унутушпаш керек кыргыздар.
ар бир жаш ишкер ушуну түшүнүш керек. Ошон үчүн на берегу нужно договариваться, на берегу. Балаң менен болобу, аялың менен болобу, досуң менен болобу, же Ортосуна эмес на башында. берегу. Тетиги баштагы симилде деп жолукканда, кана сен кимсиң, кандайга жооп бересиң? Если мындай болсо мындай кылабыз, анан принциптердин негизинде ишти башташ керек да. Эң сонун эмнетип айтасыз да? Маданият болбосо бизнес дагы болбойт депчи. Ошондо Кыргызстанда бизнестин эң чоң маданиятсыздыгы эмнеде болуп жатат азыр? Бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик бизнесте. Анан мен ушул бизнесим болобу, эмне болот, эмне деятельность болбосун. Мен коом үчүн эмне пайда келтире алам? Коомго керекпи менин жасап аткан жумушум? Коомго вообще. Жеке мага да эмес, Жок, коомго жок. дагы деп. Эй, сенин мына Моореки менин шором, ал мага таандык эмес. Элге таандык. Мен тиги дивиденд эле алам. Ал жалпы элге таандык. Эл сүйүп, күйүп, жанын берип, ишенип ичпесе, анда грош дебет сена. Эң сонун. Меники компанияны мен деп андан кийин анан аял экөө чыкса, хорошо, анда өзүңөр иче бергиле деп кетип калат, басып кетип калат. Ошо элдин караги менен айланып туруш керек. Жагып атабы, жакпай атабы, эмне болуп атат? Ошо иштеп аткан сотрудниктердин тагдыры, ошолордун жол жобосу, ошолордун настроенияси, ошолордун маселеси, ошонун баарын чечип комплекстүү маселе бул. Жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү? Аял, дос, тууган, туушкан, бала депчи. Сиз бир тууган менен сонун иштедиңиздер, көрсөттүңүздөр. Эми бул миңден биринде болот экен. Анан азыркы учурда балаңыз Кара Булак эко резортун жетектеп турат, Бул чечим кандай болду сиз үчүн? Кандай балага өткөрүп берүүнү да кандай жолдорунан өттүңүздөр? Эми балага мен дагы еще до конца өткөрүп бере элекмин. Себеби ал жерде мен өзүм учредителмин, экөөбүз учредителбиз. Мага ал эми ошол жерде кызмат кылып атат, тетиги баштан баштап иштеп атат, ошону эзепке алып мотивация болсун деп ага мен доля бердим. Доля бердим да сөздүн ачыгы. Ал акча менен кирген жок. Ал ошол иштеп кетсин, даже улап кетсин деген эме менен тарыздыгын мен бердим. Бирок мен ал өзү жетелеп кетет деп бүгүн деле мен ага толук өткөрүп бергенден корком. Себеби ал еще даяр эмес. Сөздүн ачыгы ушундай эле. Мына ушундай мамиле менен иштеш керек. Баардык ата-энелерге, бизнес партнерлорго, биз бизнес партнер катары түшүнгөн деңгээлден баштап анан кийин ошол жанагы башталат. А так папа, мама болуп, папин сын болсо, то ага компанияны бергенге болбойт. Любой убакта алып коюшум мүмкүн анычы мен жумуштан. Любой убакта. Ошол баламды, келинди айттым, келиңди жолотпо дедим мен. Келинчеңди буга бизнеске жолотпогун. Ал өзүнчө үйдө бала тарбияласын, бала баксын. Өзүңөрчө там майда чүйдө бизнеске пожалуйста. Аны кийлигиш. Депчи. Ушундай бул өзү өтө чоң тарбиялуу мааниси бар да. Кыргыздар ушуну угуш керек да. Бизде мындай да баласынын баягы деңгээлине карабай эле берип коюп Ол өлтүрөт ал бизнести. Ал бизнес өлөт. Папасы түшүнбөсө бизнести баласы өлтүрөт да. Ошондой. Эгер папасы түшүнүп, же партнеры түшүнүп, улуу партнер түшүнүп, кичи партнерго ар кандай жанагы тагдырга дуушар келсе анда өздөрү күнөөлүү да. Ошон үчүн только жанагындай принциптер. Профессиональный пригодность болуш керек. Профессиональный пригодность. Балаңбы, не важно, ошол партнербу, башка наемный директор профессиональный пригодный болуш керек да. Жана бүт принциптерге жооп берген, жоопкерчиликти билген, иштей алган, ошол жакта жаңы 40 кишиби, 50 кишиби, 1000 кишиби, мына Шородо 1,5 миң киши иштеп атат. Это не шутка. Это не шутка. Ошон үчүн ошол иштеген менеджер ошого соответствие этиш керек. Ал ар бир квартал сайын, жарым жыл сайын, 1 жыл сайын отчет берип турат. Онлайн моуну биз карап турабыз. Мен бүгүн Шорону бияктан карап турам цифрларын. Менин ревизорум бар. Мен личный ревизорум бар. Аудит. Карап турат, бүттөн карап турат, изилдеп. Кичине кыйш айтса уже алуу деп анан карайбыз. Ушундай анын бар иш болот да. Анан антпесе болбойт бу жерден. Өзүңүз айтып өттүңүзчү, 34 жылдан бери иштеп атабыз депчи. Анан 34 жылдан бери биздин мамлекетибизде да көп өзгөрүүлөр болуп келди да. Бардык бийликтин учурунда иштеп келе атасыздар биздин өлкөбүздө. Анан кийинки суроом ушундай: кимдин убагында сиздерге иштөө, иш алып баруу жеңил болду дагы, кимдин убагында оор болду? Эми бизде мындай да, жыгылганды теппейт деген кыргызда жакшы кеп бар. Мен аксакал катары азыр тигил эле бул эле деп туруп ат жөнүн айтпай эле коеюн.
Бирөөсү аксакалы болот, бирөөсү кошуна болот, бирөөсү дагы бирдеке болот чыгылып, өздөрүнүн эле буйрусун. Мен бул сенин берип аткан сурооң бул саясий боёгу болуп калат да. Себеби булар айланып эле кайра бири туруп алып эле кайра келе беришет. Ошон үчүн мен буларга сөз ыргытпай эле коеюн. Өздөрүнүн буйрусун, ар кимдин өзүнүн бийлиги. Коом өзү мына көрүп атат. Туурабы? Мен өзүмдүн жумушумду өзүм жасап атам. Мен өзүмдүн жумушумду жасап атам. Ар бир бийлик келгенде ар башкача шарттар түзүлөт. Ооба. Ошон үчүн анан биз өзүбүздүн жумушубузду жасап атабыз. Өзү жумуш. Менин жумушум ошол результатка иштеш керек. Налогун төлөшүм керек. Самый главный налог. Налогду азыр мен төлөп атам. Всё. Ошол башка мен ишим да жок алар менен. Ишим да жок. Бирок шайлоого келем. Керектүү деген кишини шайлайм. Шайлоого мен добросовестный келем. Жатып албайм үйгө. Себеби кыргыз бүгүн нааразы болбош керек. Себеби үйүнө жатып алат, шайлоого келбейт. Кайдыгер. Ар бир кыргыз келиш керек, шайлоого келип ошол жерден андан кийин көргөзүш керек. Мен могул жаранды шайлайм деп, эмне үчүн ошого жооп бериш керек. Мен ошондоймун. Мына ишимди өзүм жасап атам, бирок жарандык милдетимди келип шайлап, кимди шайлап атканым ал өзүмдүн ишим. Мен эч кимге жатып бербейм. Бирөөнү шайладым, анан тиги жаман, бул жаман деп, жана сен сурооңо ошон үчүн мен түшүндүм. сурабы, бул саясий боёгу бар. Алардын балекетине калбай эле коелу. Себеби ал бири кетсе бири келет, келип атат кайра, тетиги 10 жыл мурун эртең келип алышы мүмкүн. Эми ал айтат анан, манан челет, түкүн челе деп анан кийин жүрөбүзбү анан. Андан кийинки суроо мындай эле болсун. Ишкерлерге кысым болгон учурларды көрдүңүзбү? Сиздерге да болду жана ал эмеден кантип чыктыңыз эле? Толтурада бу дагы. Болгон. Толтурада эми. Аны эми алыс барып кереги жок. Мына толгон, муну ар бир жообу, буга ар биринин жообу бар, ар бир жарандын жообу бар. Всё, на этом мы. Бул дагы саясий маселе да. Ошо тилиңди тишиңе тиштеп өтүш керек мындай маселелерде. Анан эме деп Түштүк Кореяга барып, ошол жактагы өзүңүздүн сезимдериңизди жаздыңыз да. Бул жакта керек болсо президент дагы жооп берет депчи, бизде бербей калышат депчи. Анан ушул бизде мыйзамдын иштебей жаткан себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мыйзам бизде 2-нчи орунда да, 3-нчү орунда да. Ал жанагы 1-нчи орунда эмес. 1-нчи орунда эмес, мыйзам бизде иштебейт. Мыйзам там тиги независимый суд деген жок да бизде. Независимый суд деген жок да. Жана сөз эркиндиги деген баалуулук, независимый судья деген нерселер жок да. Мына ушул институттар иштей баштаганда, анан барып анан жанагынын баарын иштейт, законго баш ийет. Закон это главный эме болуш керек да. Туурабы, главный. А бүгүн бул акча эле чечет, бул эле чечет. Жоксо ким биринчи кыйкырса ура там. Всё, ура жанагы шайлоонун баары акча менен чечилип атпайбы? 10 миллион, 20 миллионго чейин шайлоо акча каражат которулуп ошол иштеп атат. Закон эч ким караган жок. Анан ал келет, ошентип бир анан конституцияны өзгөрөт. Каяктан? Мындан көрүп эле атпайбы? Бул өзү муну эми коркпой эле жооп берсе болот. Бул болуп эле аткан иш. Эч ким мага тарынбаш керек. Эми бул система Каяктагыны айтып атасың депчи. Ошо ар ким под себя строит закон. Ошондой. Анан бизде ушундай бир сиз Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны бөлүп карап бирөөсү өнүкпөй калды го. Бир тууганда, бир элде. Ооба, бир эл да. Мына мисалы биз юг анан север дегенде эле ушундай эле нерсе эле ошол эле алып барып керек. Экөө бир тууган эл. Анан жанагы менин суроом мындай да. Бирөөсүнүн өнүкпөй калган себеби ошол демократиялык баалуулуктар жок эсебинен элеби же Ооба. санкциялар же аларга мүмкүнчүлүк бербеген? Алар жанагы баалуулуктар менен иши жок да. Ооба. Бирок главный жана фундаментальный тиги баалуулуктарчы. Адамдын, ар бир адамдын укугу. Бирок Кытайды айтышат да, бир мисал. Кытай башкача, Кытай система башка. Кытай башкача, Кытай. Ал аякта экономический немени свободун берип койгон, болду. Башка калган баары эле колдоо. Партия чечет. Ошо партия чечет да. Болду. Киши өлтүрбөгүлө, иш кылып бай бергиле деп койгон, болду, иштеп атат элдер. Ооба. Эми аны да көрөбүз ал кандай болот. Анда башка ноолор бар да. Ошол анан жанагы баалуулуктар, анан ал жерде диктатор болсо, өткөндө жанагы 2 жашар бала жанагы религиозный бир китепти алып
ошону сүйөм деп койгонбу, ошону колунда алып жүргөн экен. Ошону пожизненный заключениеге берди. Эмне деген шермендечилик? Куда еще годится? Аякта жашоону көргөзүш керек биздин элдергечи. Түшүнбөйт эт элдер. Кандай жашоо экенин аяктачы. Андан көрө иттин жашоосу жакшы да. Менин иттерим жашоосу жакшы аякка караганда. Жана негизи баалуулуктар жок аякта. Ооба, авторитардык режимде мен кийинки суроомду Ошо ушундай да, болчу. Бизге авторитардык режим керекпи же демократия? Демек демократияны колдойсуз, бизге. Конечно, демократияны эркиндик колдойбуз. керек, Эркиндик, демократияны колдойбуз. Аны эми баары эле ошону айтып эле келип атпайбы? Демократияны колдойбуз деп баары эле келип атпайбы? Акча табуу кыйынбы же адам бойдон калуу кыйынбы? Адам болуу кыйын болот. Акчаны табуу жолдору көп да. Көп жолдору. Акча же не решает же. Адам болуу кыйын да. Байлык адамды өзгөртөбү же ичинде катылган нерсесин чыгарабы бай болгондон кийин? Өзгөртөт да. Өзгөртөт адам. Өзгөрүп атпайбы? Ой, кыргыздар $100,000 болсо эле президент болом деп чыгып атпайбы? 100,000, 200,000, жарым миллион табаса бүттү анда уже. Мен президент болом дейт. Мен депутат болом дейт. Партия түзөт, ушу менен убара болуп ушинтип кыргыздар ушинтип эле анан кийин ушинтип калып атпайбы? Көккө учуп калып атпайбы, асманга учуп калып атпайбы? Акча ушундай да. Жок, ошону акча өзгөртөбү дейм да, же ичинде ошол нерсе катылган беле? Бар да. Ичте бар да, Дымагы бар да. Дымагы Башынан дымагы бар да. Мен деп анан кийин карап турат, ошо мен да ошондой болгум келет. Дымагы бар да жагы. Анан караса акчасы жок да. Анан акчаны таап атат, биздеки кылып тапты да. Ооба. Солярка сатып тапты, бензин сатты, эмне кылып сатты, билбейм тапкан. Анан 200,000 табат, анан айтат да, мен деле депутаттай болом да депчи. Мен деле барам ушу депутат анан чыгат, партияга кирет. Берет жанагы 400,000, 500,000 акчасын. Анан ошол жака кирет, жүрөт, анан мыйып жимтип анан балык болупчу. Сонун айтып өттүңүз. Ушул суроону жообуңуздан да эмени кайра эстеп кеттим. Бизде баардык эле табылбай болгусу келет да, баягы лидер болгусу келет. Сиздей болуп баш ийип, иштейли деп эметкендер аз да Кыргызстанда. Баардыгы президент болгусу келет, баардыгы депутат болгусу келет, чоң кызматтарда. Бул кандай кыргыздын канында бар нерсеби же бул баягы кандай түшүнүңүз болот ушул нерселерди? Канында бар да. Дымак деген бар да. Анан эчтеке менен соизмерить этпейт, салмактабайт, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билбейт, өзүн өзү жакшы билбейт, баалуулугун билбейт. Аны эле жанагы тияктуу ойлойт да. Ошондо панты да, панты, бүт эле панты. Азыркы жашоо бүт эле панты болуп атпайбы? Азыр дагы мына жаштарга жана бүгүнкү эле жакында болуп өткөн окуяны, анан бүт жаштарым бар ошондой болгусу келет да. Жанагындай бронированный машина айдагысы келет, тонировканы айдагысы келет, жанагындай крутой номер айдагысы келет, ресторанда баргысы келет, анан ушундай болгусу келет, анан кийин тиги ошондой жанагындай прокурор болгусу келет, финпол болгусу келет, анан УКМКда жанагы рядовой эме болгусу келет, таң ары жоктордой. Көрүп атпайсыңбы? Бүт панты. Көрдүк. 99% ошондой. Жаштардын баары ушинтип бузулуп атат да. Ушинтип атат. Иш кылайын деген эч жок демес. Реально иш кылайын деген аз дымага эмелер. Асалар. Байлыкка жеткенде адам эмнени жоготпош керек? Уят деген бар, уят. Намыс уят деген бар да. Напси. Ошону жоготпош керек да. Уят, намыс, напси. Ошол гана главный баалуулугу. Жоопкерчилик да. Мен ушунун баары мен жооп берем. Мендеге деген бала бакыры бар. Урук тууган бар, эл журт бар. Ошолорго мен көзүм бетим кара болбосун. Баланчанын атасы деп айтат дегендей. Ошол негизги ошол сакташ керек да. Өзүңдү өзүң карабасаң, өзүн өзүң аңдабасаң, анан качасың да. Ошол да кармайт да. Кыргызстандачы адал жол менен көп акча табууга мүмкүнбү? Табылып атпайбы? Адал жол менен. Адал менен, адал менен, конечно. Адал менен эме алып Кыйын да. Кыйын. Эмгек кетет, Эмгек кетет. Убакыт кетет. Это чоң эмгекти талап кылат. Жанагы айтып аткан. Анчын идея болуш керек, анчын анчын жанагы билим болуш керек, билим, маданият болуш керек, көкжал болуш керек, чыдаш керек. Сразу эле баары эле тез эле 1-2 жылдын ичинде байып кетсе болуп атпайбы?
Бул годами, жылдап отуруп анан сен ошого жетесиң. Ушу сам процесс да, бул целый процесс да. Бир эле күндө жаркырап жүрүп айып кеткен ал болбойт ал. Это обман. Это афера. Көрбөдүк андай байып атканды, көрүп атпайбызбы? Кудай сактасын андайдан. Жукпайт экен деңиз. Жукпайт андай. Байлык адамга кызмат кылбаса анын эмне кереги бар дегениңиз бар да. Анан адам байлыкка кантип кызмат кылат эгер байлык адамга кызмат кылбаса? Адам элдемирде ошону табыш керек да. Жанагындай жоопкерчилик менен, жана мен айтпадымбы, баалуулук менен, жоопкерчилик менен, бир көрөгөчтүк менен, ошол өжөрлүк менен чыдап, ошо баарына да жогуна чыдап, анан ошол жанагы миссия менен ошол направление менен кетиш керек. Чарчаңдабай эки жакка. Бир күнү муну жазап, эми жылы арак жазап, кийинки жылы тиги сок жазап, андан кийин тиги тамеки жазап дегендейчи. Бир жанагы миссия менен чөткө ошол багыт менен кетиш керек. Ошондо бар анан жана байлык. Байлык деген эмне? Байлык деген бул результат да, жыйынтык да. Жыйынтык. Сенин жанагы умчуну, акыл насаатың менен, о жеринде болгон, башыңда болгон, көкүрөгүңдө, жүрөгүңдө болгон чогуу, бүт могу мүнөзүң, характериң баары чогулуп келген ошол тиги жанагы байлыкты жаратат да. Байлык ошодо, эң негизи байлык сенин могу жериңде. Жан дүйнөдө болуш. Жан дүйнөңдө, жан дүйнөң ошону сен жакшы көрүп, ошону удовольствие алып, ошо рахат алып, анан кийин барып байлык пайда болот. Анан бирок ал байлыкты кайра кантип дальше регенерация кылганга да даяр болушуң керек да. Масштабирование кылып кайра жумшап. Тиги президент болгондо бир талаага чачып ийбей. Түшүнүп атасызбы? Вот чам дело. Китебиңизди окуп жатып мени таң калтырып, бир чети кайкырткан бир окуя болду да агай. Сиз жазып атасыз да? Пенсия 6000 сом алдым депчи. Ооба. Анан сиздей адам, ишкер, мамлекетке налог төккөн, кызмат кылган адам 6000 алса, а биздин жөнөкөй жарандарыбыз ошол убакта канча алчу эле? Ошон чыдап эле келет да азыр. Ошол эле ошол алты меники азыр бир 12 болду, 15 мың болду ошондой. 15 мың болду менин айлыгым, тиги пенсиям. Аны мен кызыма, студент кызым бар эле, ошого карточка ачып которуп берип койгом. Азыр деле ошого берип койгом эми. Ай сайынга тигиби деп эми. Вот, эми жөнөкөй карапайым адамдар бизде коомдун бир 70-80% түшөт да. Ооба да. Мага мисалы пенсиянын деле кереги жок амай. Эми бул положено экен алып койдум жөн туруп, тиги эл катары тапшырып койдум, тапшырсам 6000 берди, рахмат дедим, ошого эле рахмат болду. Барып тияктан жагы пенсионный эмеге барып анан ошон кээ бирде гаилерди штраф салганда айтам, ай мен тиги пенсионермин, скидка бар десем уялгадан кое берип ет. Кереги жок да. Ошо гаилерден спасать этип турат. Андан кийин эле жазып атасыз, өнүккөн өлкөлөрдө пенсиясына дүйнөнү кыдырышат деп. Ооба да. Бизде кантип ошого жетсек болот? Эми аны экономика өсүш керек да, жалпы элдин жашоо шарты өсүш керек, экономика өсүш керек, экономика өсүш керек. Мына бүгүн мисалы өкмөттүк структурада биздин мугалимдерди алатчы, мугалим, врач, ушулар бакыштар болбогон акчага иштейт да. Жанагы билимди берип аткан кишилер эң бай кишилер болуш керек. Булар 2-3 мың доллардан кем эмес акча алыш керек бүгүнкү күндө. Ошо мугалимдерчи. Себеби ошолор жанагы жакшы студенттерди, жакшы жаратмандарды тарбиялайт да, ошолорго билим берет. Аны өзү кедей болуп турса каяктан? Жанагынтан каякта тетиги чет өлкөгө эмеге баратканда айтасың, ой, ичкен жеген нанынан ашпай атпайбы. Кошумча жумуш иштешет. Кошумча жумуш анан багыш, анан кийин жүрбөй тряпка сатып анан багыштар, бедалага. Вот чем дело. То есть бизде полностью надо пересмотреть. Полностью надо пересмотреть. Именно ушу билим берген жагын мугалимдерди биринчи номерге коюш керек. Анан бала төрөп, бала тарбиялаган аялдарды биринчи номерге коюш керек. А жана Кыргыздын демография маселесин чечип аткан адамдар. Энелер. Атаны тимеле го, эркек жүрө берет, эркекке барып. Аялдар да эң чоң ношаны алып аткан. Ал ошол бир эле баланы 9 ай көтөрүүнү багып чоңойтчу эмне деген асап? Алар 4-5ти төрөш керек да. А бирди төрөсө уже мамлекет өспөйт, убылга кетет. Демография маселесин билесиңби ушундай? Демография качан өсүп кетти? Кытайдыкы түшүп кетти. Ошондо түшүп кетти, көрдүңбү? Японияныкы түшүп атат, Европа түшүп атат. Ошондо 40 жыл айын тетиги эмелер жоголот, кээ бирмелер. Это просто на убылга кетет. А Кыргыз биз 40 жылдан кийин кандай болобуз деген барбы бизде мындай план? Демография кандай болот ошондо? Ошон үчүн жанагы
жаштарды билимдүү кылып, кийин бай кылып жашай турган адамдар тарбиялаш үчүн жакшы мугалимдерди тарбиялаш керек, жакшы мугалимдерди түзүш керек, ошолорго мотивациясын чечиш керек, социалдык маселесин чечип, квартира бериш керек, үйүн чечип, айлыгын берип, эми сен момундай балдар тарбиясын анан ошондон анан бай балдар тарбияланат мындай. Анан энелер аялдарга бул өтө чоң маселе да. Муну эч ким ушул ойлоно элек муну. Сон жакты. Эмне үчүн ал бул чоң мамлекеттик маселени чечип атпайбы? Мамлекеттик масштабтагы ошол защитник, ошол кийинки биздин потенциал да. Потенциал да. Ресурс да элдер. Анан ал эмнеге төрөш керек? Ал жөн эле эмне ошого кызыкпы? Кызык эмес. Мамлекет жанагындай кылыш керек. Ар бирин баласын баксын мамлекет. Жанагы урдап аткан уруулардын акчасы ушуларга жумшаш керек. Азыр бирөө эле тиги 10-20 миллиондогон долларды урдап алып атса, ага билесиңби канча аялды бакса болот? Да. Канча энени бакса болот? Ошон үчүн ошону чечсе мамлекет. Бүгүнкү күндө президент ошону караса, эми үчүн аял 4-5ти терешке бул мамлекеттик масштабтагы чоң ресурсту жаратып атат. Жаран ар бир келечектин жараны 20-40-50 жыл 100 жыл вперед ойлош керек. Балким бир гений бирөөнү жаратып атат, Ошол жерден бир гений 2-3 жаралсынчы, жетет кыргыз ошол жетет. Ошон үчүн жанагы энелерди полностью багыш керек, гособеспечение коюш керек. Ошол энени өмүр өткөнчө багыш керек. Өмүр өткөнчө пенсияга чыгарып өзүнчө квартира берип. Муну мен жана тетиги кайсы жылы тетиги Дубайга барып ушуну угуп мен таң калгам. Ал жанагы нефтиден түшкөн эмелердин дойлалары бар экен, ар бир балдардын дойласы бар экен. Ар бир баланын. Шуну көрүп таң калгам. Бизде эле Кудай шүгүр алтын чыгып атат, биягынан казып атат, биягынан казып атат. Ошол энелерди биринчи очередь мугалимдер менен энелерди себеби экөөтөн бала төрөп тарбиялайт биринчи, а тиги окутат. Ошо экөөнү золотой эмеге отуруш керек. Булардын статусу президенттен өйдө болуш керек. Мына ошондо барып анан кийин мына ушул жагынан реформа жасаш керек да, революция жасаш керек. Ошондо мотивация пайда болот, сонун балдар пайда болот, келечекке салыш керек да. Экономиканы көтөрүш керек, мамлекетпи же элби? Эл да. Биз мамлекетти карап отурбайбыз го. Вот мына ошондо обман да, бул элди кызык да. Эл деген шайлап атпайбы? Эл деген өзүнүн жанагы наемный менеджери, президенттен баштап спикердин баары элдин наемный сотрудниктери. Ушуну түшүнүш керек. Анан ошолорго бар, анан ошолду анан кийин указдар, наказдарды берет. Силер мондай результатка жетесиңер. Ошон үчүн биз силерди шайладык деп анан кийин барып анан кийин. Анан ошолор жооп берет да, жанагы ар бир эмеде жооп берет. Жыл сайын отчет бериш керек. Момундай маселеди кылып атабыз, мындай кылып атабыз. Анан кийинки 5 жылда жакшы болсо кайра шайлап атат элдер. Ошо демай. Народ власть принадлежит народу деген эмне? Через выборы. Через шайлоо аркылуу. Туурабы? Ушул жерден алданып калып атабыз да, түшүнбөй калып атат өзүбүз. Биздин тагдырыбыз өз колубузда. Тандоону жакшы билиш керек. Жакшы тандасаң, жашооң жакшы болот. Сатылбаш керек. Анан жанагы аял менен жакшы мугалимди көтөрсө, муну көтөрүш керек срочно. Эң маанилүү маселе, крайне важный маселе да. Ушуну чечсе Кыргызстан, вообще бул мировой эме болот да. Взрыв болот. Биздин коомдун эң чоң проблемасы эмне? Акчабы, аң сезимби же биримдиктин жоктугу, не бул? Аң сезим. Ар бир адам өзүнүн могу система мышлениесин караш керек. Ар бир адам. Мен киммин, мен кандай ойлоном, мен эмне кылдым, бүгүн кечке эмне жумуш кылдым депчи. Анан ата-эне то же самое анан балдары менен. Компанияда главный жетекчи сотрудниктерин. Мамлекет то же самое ушундай. Ошентип анан кийин ар бир жаран мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуш керек. Как? Вот жанагы система жөнүндө кеп жүрүп атат. Айтасыңбы? Ушуну билсе ар бир жаран отказ жок, Баары ушул мамлекеттин жаркын мамлекетти түзүш үчүнчү, ар бир жаран салым кошуш керек. Потенциал чоң да аябай. Ошону биз пайдаланбай атпайлыбы? Эң сонун демек мамлекет мага эмне кылат эмес, мен мамлекетке эмне кылам. Жок. Ал деген болсо болбойт да. Мен мамлекетке эмне жардам бере алам? Мен вообще киммин? Ушундай ойлоnuш керек. Мен мамлекетке эмне деген мен эмени бере алам? Мен вообще миссиям кандай? Мамлекетке, коомго пайдалуу мен нерсени жасай аламбы, сүрөт тарта аламбы, комуз черте аламбы, шашлык жасай аламбы, чачкыр кыламбы, жетиги жер айдай аламбы, же бирдеке сата аламбы? Ушуга жооп бериш керек да. Туурабы?
Аргылда жашоо, аргылда. Жашоо деген мындай. Ошентип анан кийин ар ким жоопкерчилигин билип, анан салым кошуш керек. Анан налог төлө. Налог төлө. Ошондо бар өкмөт анан бай өкмөт пайда болот да, сенин жолуң жакшы болот. Сени эс алуучу жайың жакшы болот. Сонун супермаркеттер курулат, сонун паркингтер болот, сонун парктар болот, сонун эс алуучу жайлар болот. Безопасный болот, сени эч ким уурдабайт, алдабайт, эметпейт, эч ким камабайт сени келип. Камап алып келип акчаңды алып алып анан кайра кой бербейт. Болбойт андай. Агай анан китепте Айтматов жөнүндө айтканыңыз бар экен. Горбачевду колдогон үчүн ошо элин сынына катуу кабылган. Ошондо чыгармачыл адамдар саясатка таптакыр эле аралашпай койгон жакшыбы? Чыгармачылдар саясатка аралашпаш керек. Любой чыгармачы, мына бизнес жаатында чыгармачы, искусство саясаттан оолак болуш керек. Саясат менен иш боло турган адамдар өзүнчө. Саясат. Ар бир жаран төкөдөн шайлоодо гана шайлап гана коюп атпайсың. Ошондо гана сен бүтөт ошол жерден жоопкерчилигиң дальше. Шайладың, ким шайлайсың? Ошол жерден сен выбор жасайсың. А дальше алардын ичине киришпе. Бүттү. Там уже башка структуралар бар. Алар кандай иштеп атат көзөмөлдөй таны, жана журналисттер деген бар, ачык журналистика деген бар, ачык коом деген бар. Жанагындай эмелер бар, аркында коомдор бар и так далее. Анан кийинки шайлоодон кийин сен карап турасың да. Анан ошондо голосуң бересиң. О, могуреки жакшы иштеди деп анын голосуң бересиң. Же болбосо жарабайт деп коесуң. Мына шайлоонун эмесин түшүнүш керек да. Ким көп берди, анан ким чай берди, ким эме берди, анан ким 2000 сом берди, анан жанагы бирүндүктүн акчасын алданып анан жүрөбүз. Агай анан бүгүнкү азыркы жаш муун аябай жеңил жашап жатат да. Анан ушул жеңил жашоодо бакыт аз деп айтышат да. Бул аягы кандай болот, кандай ойлойсуз? Аягы начар болот да. Аягы начар болот да. Себеби мында барчылык, молчулук адамды бузат. Бузат. Жок болсо кыйынчылык жакшы адамдар формация кылат да. Анан ошол жерден жанагы ата энеден көп зависить этет да. Ата эне ошол жерден на пульсе держать балдарынчы, жаштарды, балдарды. Анан такырды карабаса, анан каалаганын берсе, жана кымбат машина алып берсе, акчаны аябаса бала бузулат анан кийин. Ошентип отуруп анан недееспособный жаштар пайда болот. Жанагы пантовиктер, панты. Жөн эле трат эткенди гана билет, а тапканды билбейт, иш жасаганды билбейт, жоопкерчилик деген жок. Ошентип анан кийин барып анан жанагындай жаман нерсе ушуну пайда болуп атпайбы? Зордук, зомбулук, жанагындай шаардагы эми толтур азырчы. Айтып отурсаң эми алып келбейт. Бизде да мындай түшүнүк бар да, байлардын балдары эч нерседен кем болбой чоңойот дегенчи. Анан азыр сиздин жооңузду угуп отуруп, балаңызды кандай кылып тарбияладыңыз сиз? Барчылыктабы же кичине? Мен тиги бизнес башталганда биз бала тарбиялаганга деле убактыбыз болгон жок. Чын элечи мындай чисто бизнес менен жүрүп эле ошо бизнес. Мен эң главный балам бизнес болду да. А балдар менен үйдөгү мамасы эле тарбияланды. Бирок алар биздин жолубузду карап, биздин уур эмес экенибизди убеждены, в этом убеждены. Уур эмес экенибизди, алдабаганыбызды, адал жол менен келгенибизди булар так бул жерге кагып алганда, бул жерде турат. Мен тиги менен бир жерден тиги акча урдаган жокмун да. Мен бир жерде бир тиги прокурор болуп иштеген жокмун да. Мен бир жерде Финполдо иштеген жокмун да. Мен бир жерде обком болуп иштеген жокмун да. Май талканда иштеген жокмун да. Май чайнаган жокмун. Өзүмдүн жанагы атамдын топусуна суу бербеди, ошол маңдай чекет тери менен иштеп ошо атанын тарбиясын, ошонун мурасын сактап, улуттук жанагы суусундук, шоро, максым, жалап, чалап, жарма, ушул улут бул өзү ар бир жанагы улуттун ичкен ичимдик, бул маданиятка тиешелүү да, маданият. Ошо маданияттын тегерегинде биз ошону элге тартыбайлы деп, ошо менен келатат бүгүнкү күндө тең бузулбай. Жанагы миссия болсо адам бузулбайт. Миссиясы жок адам шаракат этип тияка кетет, бияка кетет, анан оңой акчаны издейт, тигин ягын издейт, биягын издейт, саясатка барат, иши кылып вообще тамтырагы чыгат да. Ошон үчүн балдарга тарбия, алар көрүп өсөт. Биз мындай тигиндей мындай бол деген автократ эмеспиз. Кызыл камчы эмеспиз. Биз деген аялды урушуп, аял менен ыздашкан киши эмеспиз. Анан азыр баягы аргымак ташка бир жолу кайрылгым келип атат. Азыркы балдар андай кыялдана албайт. Азыркы балдар негизи эле кыялданабы билбейм да. Көбүнчөсү сиз айткандай телефондо, ата энеси деле телефондо.
буга бир кандай мамлекет көңүл буруш керекпи же бир кандай бир семинарларды уюштуруш керекпи, эмне кылыш керек? Бул биз кичинекейибизде ойночубуз го, кыялданчы учкубуз келип, баягы өзүбүздүн мээбизде фантазия күчтүү болчу да. Анан азыркы учурда мультик көрүшөт, телефон көрүшөт, кыялданганга деле балдардын деле убактысы жок да, чынын айтканда. Бул көйгөй кийин биздин муунга таасир этет да. Ошону азыртадан бир чечүү жолун көрө аласызбы? Эмне кылыш керек, кандай жолдо Эми кылыш керек? бир идея керек да. Жакшы идея. Идеология десем, жана коммунисттердин идеологиясына окшошуп калышы мүмкүн. Көбү ошо менен өтө жактыра беришпейт. Идея керек да. Жакшы идея. Мындай улуттук масштабтагы идея керек да. Жанагындай Эне бала мугалимдей, эми жанагы деле азыр мен айтып өттүм го. Жанагы бирок жактал, мисалы жанагы эмелеги жана айттым го, жанагы бүт мугалимдерди, бала тарбиялап окута турган мугалимдердин статусун пересмотреть, эң чоң айлыктар ушуга бериш керек. И жанагы эне 4-5тен бала эмне үчүн ала төлөш керек? Максат негизги. Бул демография маселеси, бул улуттун келечеги жөнүндө болуп атат. 40-50-60 жылдан кийин эмне болот, канчабыз болот, эмне болгон эч ким билбейт. Түшүнүп атасыңарбы? Анан жана эне тилдин тагдыры эмне болот? Эне телевидениянын тагдыры эмне болот? Мына ушул эле тармакты алганда, мына балдар ушул анан кийин кетет, анан кийин. Жана суроо берип атпайсыңбы мына? Мен ушул эле 3 нерсеге байладым. Башка мен эчтеке айта албайм. Бул негизги основа болот, өзөгү болуп эсептелет. Мына жанагы баланы билим бере турган мугалимдердин статусу эң көп айлык ала турган. Анан жанагы эне балдарды тарбия, биринчи тарбия боло турган. Тарбия анан билим. Вот. Ушул болсо, анан кийин анан маселе кетет идея ушуда идея. Ошондой элдер анан масса так массированно. Это гордость болот. Гордость. Улуттук масштабтагы чоң бул реформа болот. Резонанс жаратат булчу. Ничего себе. Бизде момундай мугалимдер, момундай балдар окуткантат. Бүт анда окуу, билим берүү системасы өзгөрүлөт сразу. Бирок буга жөн эле тууган туушкандарын тыгып койбош керек. Айлык көбөйдү, келе сен. Булар жана критерий менен, принциптер менен, конкурс менен. Антпесе даяр буга жанагы 2000-3000 доллар алып окуу иштейм дегендер даяр көптө. Буга жана критерий менен алыш керек, принциптер менен. А энелер болсо жанагындай. Түшүнүңбү? Кандай сон? Агай, мына ушу улуттук идеяда ушуну айтса болобу? Болот. Сонунда. Дагы эмне керек? Биз эржетилгенче эненин колунан мугалимдер. Ошолор анан балдарына эми биз бүттүк, биз дагы азыркы деле 47 болгондо деле өздөрүнүн эмесин жеп ичип бүтүп койду уже. Эми келечек ойлош керек да, келечекти. Биз келечекти мындай 40 жыл, 60, 70, 80, 100 жылга чабыш керек. Мына ошондо барып анан келечектин улут болот. Эми мисалы атам биздин могу күндү убакытта түшүнө эле кирген эмес да. Анан бүгүн эсепке алыш керек, ушундай глобализация болуп атпайбы? Ошонун эсеби менен анан расчетту, кодду жазыш керек да жанагыларды. Жанагы вообще бул фантастический эме болот, идея жанагы. Мына ушул. Эң сонун агай, мондай суроо. Убакытты артка кайтаруу мүмкүнчүлүгү болсо, сиз кайсы убакка, кимге барар элеңиз жана эмнени өзгөртмөксүз? Эми бул жөн гана элестетип жооп берсеңиз. Мен только астыны гана карап атам да. Асты. Арткы жашоо менен жашабайм мен. Алар мага только түрткү берет, урок. Урок мындай. Тыянак чыгарган эле. Так дегенде мындай болгон деп гана вывод чыгарганга. А так только астына караш керек. Алтыны карап, артты карап кылчаган болбойт. Арт болгону болду, бүттү всё. Это вчерашний, прошлый день. Вчерашний день деп коет. Мына ушуну түшүнчү. Жаштарга. Это вчерашний день. Ошондон тыянак чыгара албасаң анда сенден эчтеке чыкпайт. Сен кедей боюнча каласың. Только астына караш керек. Вперед. Впереди все будущее. Анда историянын тетяктын баарын он не помогает. Жаңы кыргыз болуш үчүн не помогает кечеги күнүң. Муну көп түшүнбөйт эми. Мени көп эле сөгөт бул. Эмне деп атат? Тарыхты билбеген киши тиги деп чыгышат магачы. Тарыхты билем мен.
Өткөн илбеген. Бирок эртеңкиңди көрбөсөң сен сокурсуң. Сен сокурсуң просто всё. Ты никто. Тиги бирөөлөр айткандай. Ты никто. Түшүндүңбү? Мына ушундай дуктагы жаштарды тарбиялаш керек. Бирок кыргыздын как улуттук рухун, духун, руханий байлыктарын унутпаш керек. Жана идентичность деп коет го. Өзгөчөлүгүбүздү унутпаш керек. Мына эң негизги ушул как улут катары. Мен биздин балдар 20-30 жылдан тилин билбесе, ким десе кыргыз десе уят да. Тил это оружие. Это идентичность. Это история мынакей. Это твое лицо. Это твоя гордость. Сен акылдуу кыргыз бол дей. Деп орусча айтып койдуңуз го агай. Кыргызчылар кыргыз тили жөнүндө орусча айтып койдуңуз го. Качан? Жаңы элечи. Твое лицо деп. Сен жүзүң да, мисалы, көрдүңбү, бизде дагы эле ошондой мынакей. Дагы эле биз мына чалыш келатабыз. Бизде ошонун продукту ошо империя бизди Асиядан жоголуп кетишти го. 70 жыл не деген. Асиядан жоголуп кетиштик да биз. Туурабы? Ал убакта саясат башка болгон. Эми азыр аны айтсаң дагы, ой, айтпагы кулгат тиги тыңсайт дешет. Ушундай да. Ошон үчүн өзүбүз достойный кыргыз. Мен кыргызмын. Мен тилим моул. Бирок мен жаңы кыргызмын. Деген жара мен жаңы жашоо деген моделим бар да, ошол жөнүндө кеп жүрүп атам. Аны көп түшүнөлүк. Трансформироваться надо. Ой, тоодон түшкүлөчү кыргыздар. Тоодон түшкүлө. Бирок тоону гүлдөтүш керек, унутпагыла. Тоо биздин бакытыбыз, тоо биздин байлыгыбыз. 95% биздин жерибиз тоо. Ошол тоонун байлыгын, ошол тоонун келечегин, тоонун мүмкүнчүлүгүн кыргыздар түшүнбөй келет бүгүнкү кезде. Негизги стратегияны ошол жака багыт кылыш керек. Там всё. Там ошол жерде жатат байлыктын баары. Эң соң. Тоо десең тоо, лидник десең лидник, тиги мөңгү десең мөңгү, жайлоо десең жайлоо, тиги суу десең таза суу, аба десең аба, чөптүн түрү десең түр, туризм бүт ошол жакта. Ген. Эми ушу гендерди кандай туура пайдаланыш керек? Вот маселе ошондо да. Бул ар бир кыргызга как доля катары, ар бир жаңы төрөлгөн балага байлык катары чечилиш керек. Вот мисалы ошондо анан кийин иштейт да. Анан жанагы кучка тиги бийликтин кызыкчылыгына иштебеш керек. Мына кыргыздар ошону көзөмөлдөгөнү билбей атпайбызбы? Очом деді. Кийинки суроом бере берейин эми бул. Бере бер да. Үйлөбөй сурооң бер. Өлүмдөн коркосузбу? Жок, өлүмдөн коркпойм. Өлүм бир келет да эми, өлүм кызык да. Аны мүдүрүлүп барып, кетип барып өлүп калып атпайсыңбы? Кетип барып өлүп калып атпайсыңбы? Жоосу өзүңдүн мээң иштебегенден өзүңдүн тиги пендечилигиңен ооруп өлүп калып атпайсыңбы? Өзүңдү өзүң карабасаң, өзүңдү өзүң бакканды билбесең, ден соолугуңду карабасаң, өзүңдү өзүң тиги баалабасаң, аны сени бирөө багыш керек. Туурабы? А өлүм бир келе турган нерсе. Төрөлдүң, бир күн өлөсүң. Жана компания да ушундай. Мен жаштарга айтып коеюн. Компания бир жаралат, анан бир өлөт. Адам сыяктуу. Качан? Вот чом дело. Вот негизи ошондо. 100 жылдан кийинби же 20 жылдан кийинби? Бирок кылымдар бою жашаса да болот. Сонун эми. Ошол вот мынакей, жанагы корпоративный управление, корпоративный культура, жанагы негизги баалуулуктарды мондай сыңгыс кылуунан орнотуш керек деп внедрить надо. Ошондо бар анан иштейт, анан кете берет. А эгерде бирөө барып сындырам десе сындыра албайт. Не деген компаниялар келет? Ошону түзөбөсө өмүр кетти да шорого. Өмүр кетти. Мен өмүр бердим ошого. Жаңа айттыңыз го. Балаларымдын дагы тиги балдардан да тиги компания важный болду да. Өзүңүздү киммин деп эсептейсиз? Философпу, жана эле мээнеткеч адамбы же ишкерби? Мен бир жаны тынбаган кишимин да. Жаны тынбаган кишим, мээнеткеч иш кылып жүрөм, жана кыял деген күндө ушу мени жөндө уктатпайт дагы, жөндө жаткызбайт. Анан ушу бир жакшы идея келет, ушу мен анан ошону ишке ашырам деп ошо менен удовольствие жашооң ушул. Анан кыял бүткөндө адам өлөт да. Кыял бүткөндө уже бүттү, ошо последний выдохтар болот. Акыркы күндөрүң ошода. Кыял сени жашартпайт, ама тиги картайтпайт дагы. Зериктирбейт дагы. Сонунда. Ойлонуп кыялданган бекер да коңуз. Бекер да. Зачем бирөөнүн эмеси сурабайсың. Каалаган убакта жүрөм иш кылып, кой деген киши жок, жыргал. Кой деген киши жок. Только баягы
бирөөнүн арыгын аттап кетпе, бирөөнүн коросуна кирип кетпе, бирөөнүн эмесин бузба, тиги абирине шек салба, туурабы? Бирөөнү сөкпө, уруу кылба, өлтүрбө, калпайтпа, бирөөгө кийлигишпе, бирөөгө тийишпе, өз огородуңан чыкпай акырын жүрө бер. Болду. Дорожный правила бузба, көчөдө өзүңдү туура алып жүр, акырынба түкүрүнбө, машинени туура айда, сигналить этпе. Ушундай да маданият деген бар да, жөнөкөй эле көчөдө сен өзүңдү алып жүргөн маданият. Биз ошондой эле бүгүн эми үйрөнө элекпиз. Мен деле бүгүн ошол өзүм кетсе өзүм байкап калам өзүмдү мындай жапайлыгымдычы. Себеби арыбыздан эле тоодон түшкөнбүз да. Ооба. Тоодон түшкөнбүз, ошо тоолук боюнча жүрөбүз дагы эле эми. Ошол анан ошо да эмне ардактуу тиги пенсионермин, 15.000 сом алган. Ардактуу аксакалмын мындай. Эми бирок аксакал көөр аксакал дейт экен, мен 45-50 эле жүрөм азырчы. Күндө тренировка барам, күндө басам. Муздак сууга чөбөз. Күндө муздак суу. Ишигимдай тиги эмне деп коет, тиги сергек. Сергек жашоо, жаңычылык, бактылуу карылык дегенди. Эми балдарым баары чоңоюп атат. 5 балам бар, 16 неберем бар. Баары тең өзүнчө үйлөнүп болгон, 4төн балдары бар, иштери бар, үйлөрү бар, бирден экиден машинелери бар, ар биринде бирден машина. Эмне керек дагы? Аларга кийлигишпейбизчи. Барып тиги жубайым алардын үйүнө барып келин башкарам деп башкарбайт. Жылытпайм аяка. Всё, өздөрү оокаттангыз, өздөрү жооп берсин. Анан кыргыз эми жамандык жакшылык деп коет, бала төрөлөт, туулган күн болот, дагы башка датный күндөр болот, ар кандай болот. Кыргыз эми жаман жакшы, ошондо чогулабыз. Бири-бирибиз менен кийин көңүл айтышып, чер жазышып дегендей, баарлашып, ошондой балдар менен. Ушундай эле тарбия, жаман жашоо анан кийин. Балдарың чоңоюп, балдар неберелер өсүп атса, ар биринин жумушу бар, өздөрүнүн бизнеси бар. Мага кийлигишпейт. Сиз өткөндө эл эмне деп эскеришин каалайт элеңиз? Эл Эми баарыбызда эле кыял болот да. Эмне деп эскермек эле, эми Кыргыз эми кыргыз бизнесине жол салган бир туугандардын бири деп Эгембердиевдер да, жаратмандардын бири, агасы табылды, иниси өзү ушу дегенде эле башка андан башка эмне? Ошол анан себеби бренд турат да. Бренд ар кимдин жүрөгүндө жашайт. Шоро. Мына петтек жагы суунун баары ошо ичкенде, шоро тууралуу бүт ассоциация. Анан эми адамдар эми күбөлүк эмес да. Күбөлүк эмес. Анан ошо эми дагы 50 жыл, 100 жыл андан да көп сакталып ишсе экен, калса экен деген бар. Баладан балага, отодон жотого калат дейт, неберелер бүт чөбөрөлөргө чейин калат да. Ошол эми бирдеке калат да, өзүңө калат ошо да эми. Вечно эч ким жашабайт. Только жанагы жасап кеткен эмгегиң аркылуу гана сакталбасаң, башка адамдар эстен. Эми өзүң деле бир 10 жылдан кийин унутуп калат, бир тууганды унутуп калат. Мына баары унутулат да, ошондой да. Жашоо өтмө катары, эстафета катары да бул жашоодо. Адам келет, өтөт, и дальше улантып кете берет. Туурабы? Кийинки суроо мага, бактылуусузбу? Аябай да. Бактылуу эмнеси? Эми мындан ашык бакыт дагы эмне? Мындан ашык өзгөрү сурашат, кандай байке жашап атат? Мындан жакшы жашоо бар экен, көргөзчү мага. Айтчы. Мындан ашык эмне деген бактылуу эми? Мына. Балдар чоңоюп атат, жасаган бизнесиң мына иштеп атат, результат берип атат. Жана бактылуу карылык деп, ден соолук жөнүндө өзүм кам көрүп атам. Өзүмдү өзүм багып атам азыр. Мен эч кимге көз каранды эмесмин. Свобода адаммын. Свободчу жүрөм, каалаганымды кылам. Бирок закондон чыкпайм. Ошо да мандан башка эмне дагы бакыт бизде? Бакыт эмне деп айтса болот эми? Тынччылык өкмөттө эми. Согуш болбосун, азыр дүйнө жүзүндө эмне болуп атат? Согуш болбосун, төңкөрүш болбосун, анын кереги жок бизгечи. Ошол анан туугандардын арасында жаман жакшылыкта катышып бериш деген бар. Эми ал обязательно ал керек, антпесе такыр болбойт. Керсеби же өлгөндө дагы, тиргенде да барбай калсаң, төрөлгөндө барбай калсаң, анда элден чыгат деген ошол. Бирок өзүмдүн баягы оокатымды кылып атам. Жанагы алыш бер. Бул эми карыз баягы. Өлгөн чектен бул карыз. Барыш керек, барып көңүл айтыш керек дегендей көрүнүп көз көрсөтөт. Адамгерчилик да просто. Адамгерчилик туурабы? Элден
Ал жерден өткен кеткен жамайбай эмелерди тиги кектешпей, сөктөшпөй, боктошпой нормальный ушундай дем адам. Эми бул нормально Кыргызстан алыш бериш деген. Ошол анан тынччылыгы болсун. Ошол. Агай азыр кыска нуска суроолорду берем. Кыска жооп берсеңиз болот. Эң көп дегенде бир күндө канча саат иштегенсиз? Ой, мен 24 саатка чейин иштеп жүрдүм башында. Уктабай эле. Уктабай эле. Машина айдаганда эле суткалап айдачыбыз да мисалы. Жетиги Алмасат Тетиак кылып жүргөндө суткалап 1000 километрди айдайсың. Анан кийин иштегенде эле средний 4-5 саат уктап жүрдүк. Жана менин жубайым, азыркы жубайым 4 саат гана уктап жүрдү. 4 саат, 20 саат иштечү багыш. Ошентип 8 жыл катары мен иштеди. Анан жана азыркы кичике тун кызымды төрөгөндө анан декретке чыгып эс ал дедим багышты. Ошол иштеди. 20 саат иштеп жүрдү. А мен өзүм 16 сааттан как минимум иштетишти. 16 саат. Эртең 7-те кетесиң, кечине 12 бирде. Ошону балдарды көрбөй каласың, аны балдан тарбияны айтып атпайсың. Каякта тарбия, балаңды көрбөсүң. Ошон үчүн мамасы тарбиялап эле өздөрү эле чоңойду балдарчы. Мен да баягы агай жаш кезде ойлонот элем да, үйлөнсөм балаларыма сонун тарбия берем депчи. Азыр үйлөнүп, жайланып иштеп калгандан кийинчи убакыт деген болбой башкача болуп калат. Жумуш шарт башкача да. Эне тарбиялайт экен. Өмүрүңүздө канча жолу алданып калдыңыз? Ой, көп эле алдандым мен. Көп, мен өзүм ишенчек адаммын да. Көп алдандым, мен аны айтпай эле коеюн. Эми аны китепке жазам. Китепке жазам ушулар боюнча эң сонун кызык нерселердичи. Көп алдандым. Эгер президент болуп калсаңыз, биринчи эмне кылмак элеңиз? Мен президент болбойм биринчиден. Себеби мен ага умтулбайм. Анан эмне кылмак элем аны айтпай эле коеюн. Эгер бир гана китепти окууга уруксат болсо, кайсы китепти окумаксыз? Бир китеппи, бир эле китеп. Бир эле китеп. Кайсыны окумаксыз? Эми окуй турган китеп көп. Бул философиялык китептерди окумакмын. Дүйнөдөгү эң жакшы көргөн адамыңыз ким? Эң жакшы көргөн адамым апам. Атам. Эң жек көргөн адамдык сапатыңыз? Эң жек көргөн мен мындай чукул кыялым бар. Чукул кыялым бар да. Чечкиндүү. Башка адамдардагы эң жек көргөн сапатыңыз? Башка адамдардагы текеберлик. Текеберлик. Кичине кезиңизде кимге окшошкуңуз келчү эле? Кичине кезимде кимге окшошком деле элесимде жок. Чын айтканда кимге окшошмок элем мен эми. Жок, мындай агай, мындай болот го. Мен мындай адам болсом депчи, атамдай деген сыяктуу. Эми конечно, атамдай, атамды тутучумун, атамды, анан байкемди, Табыл байкем экөөнү. Ошол эле да, ошо курук, ошол эле. Башка эмне? Азыр кимди үлгү катары көрөсүз адамдардан? Адамдардын үлгү катары эми азыркыча. Азырбы? Эми бизнес жаатында эле айтпасам, эми саясатта мен жок, бизнес жаатында. Бизнес жаатында адамдар көп алар. Бирин агай. Бирин айтайын, жанагы Мирбек деген эми бар. Ишкер. Асангариев деген. Өзү мындай коляскамен жүрөт. Ошо менен жүрүп, эмне гана бизнесте түшкөн жок. Мебелин сек түштү багыш. Отель түштү, азыр тетикте эс алуу жайы. Мына буттуу, жандуулар басып жүргөндөр жүрөт. Ошондой багыш буту баспайт, коляскамен жүрөт. Ал жандуудан катуу иштеп атат. Мына дух деген бар. Мен ошого там берем да. Мен жашайлап атат. Табылды агайдын сизге айткан кеңеши бирөөсү. Кеңеши алдаба. Алдабаш керек. Адамгерчиликтүү болуш керек. Алдаба всё. Эң жакшы көргөн тамагыңыз? Беш бармак. Эртең менен канчада турасыз? Эртең менен азыр где-то 7-8-де турам. 7-лерде уктайм, жакшы уктайм. Эң биринчи сатып алган унааңыз? Эң биринчи сатып алган велосипед болгон. Сон. Азыр кандай унаа минип жүрөсүз? Азыр Toyota. Акчаңызды эмнеге коротконду жакшы көрөсүз? Жардам берем кээ бир адамдарга, жада муктаж бар адамдарга. Ошону атайын, бул ушу азыркы жакшы көрөсүз ошого. Ошолорду эми көп да арындай жардам сураганда, муктаж болгондор ошолорго жардам берем. Анан балдарымды эмесине, неберелеримди азыр ар бир неберемди окутуп атам азыр. Окуу жайларгачы. Ар бир балдар мына 5 балам бар, ошо балдардын ар бир балдарын окутуп берип атам. Чайбы же кофеби? Чай. Этпи же балыкпы? Балык өкөн тең дейм. Тообу же талабы? Тоо. Шаарбы же айылбы?
айыл Кышпы же жайбы? кыш жай экөө тең бир. Телефонбу же китеппи? Китеп, Жалгыздык же көпчүлүк? жалгыздык да жакшы азыр. Акылбы же күчпү? Акыл, Жүрөкпү же акылбы? жүрөк. Ийгиликтүү бизнесмен болуунун эң негизги сыры? Бул көк жал болуш керек. Шорону бир сөз менен айтканда эмне? Шоро бул миссия. Эң чоң финансылык катаңыз? Шоро курулуп жүргөндө мен строительный тиги материал сатып алып байым деп, тиги коммерсанттар турайм деп, черепица плиткаларды алып алып сет байым деп, коммерция кылам деп, ошол бүгүнгө чейин турат менде скартта. $250,000 кетип отургам ошондо, ал убакта башка акча болчу. Эң ийгиликтүү инвестицияңыз? Эң ийгиликтүү инвестиция ошо өзүмө болгон инвестиция болду. Билимге. Сон. Мен көп окудум мен. Бүгүн деле окуп келатам. Бизнесте эч качан эмнени кылбайсыз? Анализ жасабай, мен эч бир ишти жасап Баштабайсыз. Сизди акыркы жолу эмне ыйлатты? Мени жанагы согуш ыйлатып атат. Бүгүнкү күндө тынч жаткан элди кырып, жанагы мисалы Россия менен Украина болгон бүгүнкү болгон согуштар бекеринен элдер өлүп атат. Ооба. Ошол ыйлатып атат. Өзүңүздү ыйлатып атат. өзүңүздү кайсы жаныбарга салыштырат элеңиз? Мен жылкы Жылкы. кыялмын. Сон. Кайсы супер күчкө ээ болгуңуз келет? Күчем бул мен өзүмө ишенген күчкө. Физический күч эмес. Мындай уверенность. Өзүм ишенем мен. Өзүмдүн билимиме ишенем, тажрыйба ишенем да, тажрыйба. Эң чоң күч менчи. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Китебиңиз Кудай буйруса майлуу сүттүү китептерден болсун. Ушуну мен өзүм окуп чыккан адам катары айтам, көрүүчүлөргө окуп коюңуздар. Аябай сонун маалыматтар бар экен. Баарыңыздарга пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Анан белек агай ал айтылган Белек эмне белек беребиз? Канча белек бериш керек? Негизи айырмасы жок. Биз ошол азыр YouTube каналыбызга суроо бериң. Так, менде ошол Кара булакта эс салуучу жай бар. Ошол жерге 2 кишиге бир күнгө эс алып кеткенге жолдомо. Андан кийин дагы экинчи эсине шородон 1 упаковка. Сон. 1 упаковка шоро берем, 6 бөтөлкө. Ооба. Жетеби экөө? Жетет. Мына 2 белек. Экинчисине, биринчи жанагы, экинчи жанагы. Ооба. Анан агай бизде ушундай салт бар. Бизге келген адамдар кийинки келген конокту сунуштасаңыз болот да, ушул адамды чакырсаңар болот депчи. Ошо кимди сунуштайт элеңиз? Биякабы? Ооба. Бияка ошо бизнесмендерден ошол эле жанагы Мирбекти сунуштайм. Сонун нерсен кейс. Это мощный кейс да. Рахмат агай. Ошону чакыргыла. Анан дагы бир эмес бар. Чоң тарбия болот. Мирбек байкеге өзүңүз бир суроо айтып өтсөңүз болот азыр. Анан биз чакырганда беребиз да сиздин атыңыздан. Мирбек байкеге бир суроо бериңиз. Мирбек эмне деп суроо бермей элем. Мирбек эмне үчүн мына бүгүн ушундай 3 жанагы эмеси бар экен. Тиги эмеден башталыптыр, мебелин цехтен башталыптыр, анан отель куруп, аны жетишкен результат берип, анан кийин бүгүн тетиякта сонун орунда эс алуу жайды алып ошо эмне үчүн ушундай развитие кетип атат. Кандай себеп, негизги себеп? Эң сонун берип коебуз буйруса. Ошону бериң, көрдүңбү, кандай кетип атат, развитие кетип атат. И негизги себеп эмне? Сон. Ошо билет. Жооп берет. Жакшы агай, азыр биздин көрүүчүлөргө кайрылып койсоңуз болот агай. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн абдан жакшы подкаст болду. Мен тилекке чоң ыраазычылык билгизем. Анан бул жерде мен китебим тегерегиндеги маселелер болду. Эми китеп болсо азыр китепке маани берген заман аз экен да. Киши аз экен чын эле, аябай. Китепти эле аз эле окуп калыптыр. Эми эле ошол эле мен жаздым. Ооба. Бирок дагы жазып атам. Экинчисин жазам, үчүнчүсүн жазам. Бүт шоронун, бүт таржыманын баарын жазам. Бул чоң мемуар китеп болот да. Андан тышкары азыр электронный китеп да чыгардым. Орусча, кыргызча. Ооба. Онлайн окуса болот. Ооба. Мына жана китеп могу да, могу китеп көбү элек, мына могу китеп. Ооба. Бир жагы кыргызча. Мына агай ата эске эмес.
Рахмат, ооба. Бир жагы орусча болуп китеп. Анан муну телефонун берип коесуңар да, не? Ооба. Телефон каяка чалып алса болот. Бишкектен алсаңыздар болот. Электронный китеп дагы уже кетти. Ошол анан ошол эми китепти дагы уланта берем. Жазабыз дагы. Кызык нерселер астыда. Барыңыздарга ден соолук, ийгилик, өлкөбүздө тынччылык болсун. Эң сонун агай, рахмат дагы. Мейли. Рахмат.